Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул иш күндүн кечи телеберүүсү. Бүгүнкү кештин кезекчиси мен Эркинбек Турбаев, ТВ1 чегит кежи телеканалын көрүп жатасыздар. Биз бүгүнкү эфирибизди адаттагыдай алена чөйрөдөгү, коомдогу, саясаттагы, социалдык тармакта, экономика багытындагы актуалдуу маселелерди эксперттер менен, талдоочулар менен сүйлөшөбүз, иликтейбиз, суроо беребиз, изилдейбиз, айрым маселелерди агенелейбиз, ал эми айрым суроолорду болсо тастыктап бошоктойбуз. Анда эмесе алдыңкы 2 саат бою бизден алыстабаңыздар. Биз бүгүн көп нерсе ар бир өлкөнүн, мамлекеттин мындай кыймылдаткычы болгон, күнүмдүк ар бирибизге тиешелүү болгон чөнтөк капчык маселеси, жалпы саны экономика тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Андыктан бизде ушул багыттагы меймандарыбыз дагы даяр. Ал эми азыркы эфирибизде болсо адаттагыдай музыкалдык жагымдуу чыгарма менен баштайлы. Сиздердин назарыңыздарда Аско өзүнүн сүйүктүү кызы Дарияга арнаган чыгармасы, клипин чогуу көрөлү. Самағаным ғой, сағынғаным о, толқындатқан жүрегімді. Көптің күттім ғой, көксі бүттім ғой, көрдім мен бір өзіңді. Асқадан ақылған, ақтардан жарылған, бұлағым толы бара, жүрегім тартылып, жүзіңнің сағыны, ақ сүйім сағыз дария, махаббатым, жарығым алып ғажайла, қағылайын, менің сүйім саға дария, 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 дария. Дария, Дария. Гүлікім менің көңілімден, қарегіңе мен ашығам. Бар болған жаным, асылым айым, сені көргенге шашылам. Асмандан чағылды, бағытым тауылды, боламын дайым жаныңда, жүрегім тартылып, жүзіңді сағына, ақ сүйім саға дария, махаббатым, жарығым алып ғажайла. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Біз сіздерге эфирдің башында жараян салғандай, бүгінгі эфиріміздің негізгі бағыты экономика туралы болады. Экономика бұл әрбір өзге күнімдік ушул саат, ушул мүнөттө таандык. Жалпақ елдік тілмен айтқанда, біздің жеп жатқан тамақ ашыбыздың бағасы, жүріп жатқан авто транспорттың күйүүчү май заттары, автобустун наркын көтөрүлүшү жана башка ушул маселенин бардыгы бул экономика. Ал эми белгилүү кандай сөз бар экен, чектелүү мүмкүнчүлүктөрдөн эбегейсиз сурамжылоого жооп берүү бул ошол экономиканын жеткен бийик жолу деп. Ошол тууралуу бүгүн биз экономика илимдеринин кандидаты Нурлан Токубаев менен сүйлөп турабыз. Нурлан мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат келип бергениңизге. Сиздерге да рахмат. Нурлан мырза, ошо жогоруда биз айткандай, негизи экономиканы ар кандай сапаттаса болот, илимий сапаттамалары бар мындай. А бирок ушундай бир нагыз кеп бар да. Бардык мүмкүнчүлүктөр ушунчалык чектелүү болуп, мындай кол жетпей турган күндө дагы ошол мүмкүнчүлүктөргө жооп берип, эбегейсиз чоң сурамжылоону колго алып кетип, элдин курсагын тойгузуу бул чыныгы экономика деп. Ушул сөзгө мындай биринчиден кошуласызбы? Экинчиден бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасын, экономикалык акыбалын кандай сыпаттап бере алат элеңиз? Туура, бул экономика ар бир мамлекет үчүн эң маанилүү тармак болуп эсептелинет. Экономика өнүксө, албетте бардык тармак кошо өнүгөт деген сөз да. Ал эми бүгүнкү күндө экономикалык кырдаалды реалдуу түрдө баалай турган болсок, чындап эле ыйлай турган акыбалга келдик. Эмнеге дегенде биз жыл сайын өзүңүздөр билгендей, ушул биздин эң орчундуу көйгөй, жүрөгүбүздү ортуп келаткан көйгөй бул биздин тышкы карызыбыз. Тышкы карызыбыз күндөн күнгө өсүүдө, жылдан жылга. Бүгүнкү күндө тышкы карызыбыз 5 миллиард долларды түзөт. Бул оңой акча эмес, бул албетте чоң акча. Ошондой эле бизде жыл сайын ошо бюджеттин тартыштыгы, дефицит бюджета. Бул да чоң көйгөйлөрдүн бири. Ал эми эмне себептен бул нерселер болуп атат? Эмнеге дегенде биз өлкөбүз ушу кайсы тармак болбосун бардыгын импорттап, импортко көз каранды болуп, ал эми экспортубуз болсо, бир көп деле экспортубуз чыкпайт. Чындап эле эгерде аны эсептей турган болсок, экспорттон 3 эсе өйдө да импорт. Ушул нерселердин бардыгы биздин экономикага өтө терс таасирин тийгизип келүүдө бүгүнкү күндө. Бул албетте бул импорттун көбөйүүсү бул көп тармактарга таасирин берет. Эң биринчиден доллар өсүп кетпедиби? Бул себептердин бири бул ошол биз импорт кылып, көп импорт кылгандыктан дагы ушу биз өзүбүздүн улуттук валютабыздын стабилдүүлүгүн камсыз кыла албай калдык да бүгүнкү күндө. Ошол. Баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз, акыбал оор экендигин, бирок ошол бир маселени же бир мындай ооруну дарылоо жолун билиш үчүн анан эмне себептен келип чыккандыгын баарыбыз билишибиз керек. Сиз негизги багыттарды кандай кылып белгилейт элеңиз? Эмне үчүн бүгүн биз ушул мышык ыйлагыдай акыбалга кептелип калдык? Бюджетте таңкыстык, тышкы карыз азыркы күндө өкмөттүн алдында мындай өтө оор бир кырдаалга кептелип калды да. Туура, дегенде бир көйгөйдү айтуудан мурун анын келип чыгышын, анын себептерин карап чыгыш керек. Чындап эле биз өлкөбүз жаңы өлкө десек болот, 30 жыл болду биздин эгемендүүлүктү алгандан тарта. Бирок ошол биз эгемендүүлүктү алгандан тарта бүгүнкү күнгө чейин биз кыйналып келатабыз да, мындай ачыгын айтканда. Эмнеге дегенде баягы Советтер Союзунун доорунда баягы биз план экономикасы болгон. Анан Советтер Союзу кулап, ошол 90-жылдары бизде ушундай оор кырдаал болгон, биздин илимпоздорубуздун арасында, ишкерлерибиздин арасында эмне дегенде спрос предложение деген нерсени билген эмес, конкуренция эмне дегенди билген эмес. Баягы АПК деген болгон, агропромышленный комплекс, производство, переработка, реализация. Анан ошо Советтер Союзу кулап, бир адам производство менен иштеген, бирөө переработка, бирөө реализация кылган, бирөө дагы башка тармакта иштеген, бирок
Советтер Союзу кулагандан кийин ар бир адам өзү менен өзү калып калды да. Анын үстүнөн баягы мамлекетибиз Аскар Акаевдин учурунда баягы бизде колхоз, совхоздон калган чоң үйүр кой уйларыбыз бар болчу, бодо малдар. Анын баардыгын ар бир башка таркатып салды. Бул деген ал убакта биздин эл даяр эмес болчу. Эмнеге дегенде ал уйду көбөйтүп кетишче, койлорду көбөйүп кетүүгө даже сарайлары жок болчу. Айла жоктон алар эмне кылды? Союп аны жеп салышты да. Ошол бул дагы чоң бир экономика болгон чоң бир таасирлердин бири. Ошентип биз жерлерди, мамлекеттик жерлердин баардыгын таркатып жибердик. Ар бир эме приватизациянын негизинде канча деген ишканалар, крупный компаниялар, мекемелер бар болчу, ошонун баардыгын биз ар бир адамдарга таркатып жибердик. Мындайча айтканда, ал учурда рынокты түшүнбөгөн, тажрыйбасы жок рынок экономикасы боюнча ошол адамдар ээлеп калышты дагы рынокты жүргүзө албай калышты да. Эмнеге дегенде, ошол ар бир бизнесмен, ар бир предприниматель жалгыз один на один деп коет, ошо жалгыз калып калды. Өзү производство кылат, өзү переработка кылат, өзү сатат. Ушунун негизинде кыйналып, бүгүнкү күнгө чейин биздин ишкерлер ошо атаандаштыкка туруштук бере албай кыйналып келатат да. Анын үстүнөн дагы биз эң биринчи СНГ өлкөлөрүнүн бири СНГ өлкөлөрүнөн сурулуп чыгып 98-жылы биз ВТО Всемирный торговый организацияга кирип алдык. Анан биз ушундан дагы аябай сокку жедик. Эмнеге дегенде биздин жаңы өсүп келаткан ишкерлер баягы Кытайдын товарына туруштук бере албай, атаандаштыкка туруштук бере албай көпчүлүгү банкротко учурады. Анын негизинде баягы биздин ишкерлерди ушул дордой сактап калды десек болот. Эмнеге дегенде ушул дордой менен биз реэкспорт аркылуу гана биз жан багып калдык. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин ушу производство тармак, промышленность ушул жак аябай төмөн деңгээлде болуп, биз көпчүлүк бизнесмендерибиз сатып алууга гана алек болуп калышты да. Ал эми биз башка коңшу өлкөлөрдү карай турган болсок, ошол эле Казакстан, ошол эле Россия бизге окшоп жулкунуп эң биринчилерден болуп ВТОго кирген жок. Алар өзүнүн ишкерлерин даярдады, ошо Кытайдын товарына туруштук бере алабы, бере албайбы. Анан ошентип отуруп, араң 2012 жылы алар ошо ВТОнун составына кирип, ошентип атаандаштыкка туруштук берип келатышат да. Ошол себептүү биз ушундай бир интеграция болобу, таможенный союз дедик. Канча деген ишкерлер аябай коркушту. Бул эмнеге коркушат? Анткени чындап биз атаандаштыкка туруштук бере албайбыз да. Эгерде атаандаштыкка туруштук бере ала турган болсо биздин ишкерлер, анда бул таможенный союз болобу, ВТО деген организация болобу, биз үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр болмок. Эмнеге дегенде бизге жаңы рыноктор ачылмак, экспортко чыга турган жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болмок да. Ал эми бүгүнкү күндө биздин жеке ишкер, жеке сектор ошол атаандаштыкка туруштук бере албагандыктан биз өтө чоң кыйынчылыктарды баштан кечирип келатабыз да. Анан ушунун негизинде биз бүгүнкү күндө ушул туңгуюкка такалдык. Бул жерде бир гана экономикалык фактор эмес, бул саясий дагы факторлор да болушу мүмкүн. Ошонун ичинен баягы биз приватизация болуп, бизде ошо майда өндүрүм деген бир көйгөй пайда болду. Бул орусча айтканда мелкотоварность. Бүгүнкү күндө биз жерлерди 1 гектардан 3 гектардан бөлүп отуруп, бизде бир крупный компания, крупное предприятие деген мындай түшүнүк жок болуп калды да. Башка өлкөлөр, мисалы ошол эле Кытай, тескерисинче алар майда өндүрүмдөрдүн баардыгын бириктирип, алар деген крупный компанияларды создавать этип, бүгүнкү күндө алардын максаты бир гана коңшу өлкөлөрдүн рыногун ээлөө эмес, бүткүл дүйнөлүк рынокду ээлейбиз деген ушундай бир жаңы чакырылыш менен булар дүйнөгө таанылып жатышат да. Биз бүгүнкү күндө ошол чоң көйгөйлөрдүн бири мелкотоварность, экинчиси ошо башында айттык го, биздин ишкерлерибиз өзү кылып калды, өзү производство кылат, өзү переработка, анан каяка сатам дейт. Ушинтип отуруп булар эффективность аябай ылдый төмөн. Анан булар атаандаштыкка туруштук бере албай атат. Эгерде биз башка өлкөлөрдү карай турган болсок, ошол эле Кытай, ошол эле Европа өлкөлөрү, булар ошо разделение турдагы аябай көп көңүл бурган да. Аякта деген производитель только производство менен гана иштейт, ал эч убакта ойлонбойт кантип переработка, кантип сатам депчи. Булар кооперация, ассоциация менен ушунун негизинде ушул системаны тургузуп алышкан. Эмне дегенде булар тарыхында булар рынок экономикасын жакшы изилдешкен да. Ал эми переработчиктер переработка менен только переработка боюнча ойлойт. Алар жаңы современный технологиялар боюнча ойлойт.
алар только ошо переработка эле кылат, бирок алар кантип производство кылам, кантип сатам деп ойлонбойт да. Ал эми сатуучулар бар, алар только сатканды билет, кантип экспорт кылат. Ошентип булар биргеликте иштеп, бүгүнкү күндө рынокто багындырып келишет. Биз ошол эң чоң көйгөйлөрдүн бири биздин өлкөдө ошол атаандаштыкка туруштук бере албайт биздин ишкерлер. Эми бар арасында, бирок бул өтө аз төмөн Аздык болот. Аздык да. Эң негизги көйгөйлөр ушулар, анан технология эң негизги мааниге ээ болот. Бүгүнкү күндө биз ошо технология, даже если биз өндүрүшкө бир технологияны алып келе турган болсок, ал технологиянын кайсы кнопкасын кантип басабыз, эмне кантип иштетебиз деген дагы кадрлар жетишпейт. Ошол себептүү баягы биз импортко көз каранды болуп бүгүнкү күнгө чейин биз ушул туңгуюкка такалдык деп айтсак болот да. Нурлан мырза, сиздин Азаттык жаңылышпасам, Азаттыкка берген өзүңүз жазган макалаңыз бар экен, аны менен өзүнчө таанышып кеткенге чакырам, кимде ким көрбөгөн болсо. Мындан мындай кенен жазылган макала экен. Анын негизги темасы 5600 сомго деген баягы сөз эл арасында нагыз кепке айланып калбадыбы? 5600 сомго жашап кетсе болобу деп. Анын баарын азыр айтып отурсаңыз узак болуп кетет, бирок негизги чекиттерине, негизги поинттарына белгилеп токтоло кетсеңиз туура болот эле дейм. Эмне дегенде биз 5600 дегенде бир четинен прожиточный минимум деген түшүнүк пайда болот, экинчи четинен мен баягы эл катары эле айтып турган болсом, кечээки баягы 90 сом турган ошол эле суу май бүгүн 130-140 сомго чыгып атат. Кайрадан жол кирешеси, жол кирей кымбаттаган атат деген коркунуч. Негизи эле эл арасында бардык нерсе кымбаттап атат, бирок маянадагы шарттар дагы өзгөргөн жок деп атабыз да бардыгыбыз. Ошол боюнча бир кыскача резюмелеп кетсеңиз жакшы болот эле. Ошол макала боюнча айтып кете турган болсок, чындап эле баягы биздин премьер-министр айтып чыкты, ошо 5600 сомго адам мындай аракет кылып жашаса болот, бирок оор деди да. Чындап эле бул оор, эмнеге дегенде, мисалы өзүм мен кесибим боюнча ошол диссертациям азык-түлүк коопсуздугу боюнча жазгам. Анан ошол азык-түлүк коопсуздугунун критериясы боюнча чындап эле биз 5600 сомго жашай алабызбы деген макаланы жазып чыктым да. Эмне дегенде, бир адам бир күндө 2100 калорий жеш керек да. Ал эми 2100 калорийди жеш үчүн ошол основные виды продовольствия деп коет, ошол 9 вид продукты питания бар. Алар хлеб и хлебопродуктов, растительное масло, ошондой мясо, эт, сүт азыктары. Анан ушул норма, медицинская норма потребления деп коет. Ушул продукцияны жегенде, кайсы бир көлөмдө жегенде ал 2100 калорийден ашыш керек да. Ал эми биз ошол 2100 калорийдин баасын эсептей турган болсок, бүгүнкү күндө 201 сом болот экен да. Ошондо ар бир адам оор нерсе, жана айтпады оор депчи. Ар бир адам 201 сомдон жей турган болсок бир күндө, анда бир айда ошону 30 күнгө көбөйтө турган болсок 6030 сомду түзөт экен да. Ал ошол 5600дөн да ашып кетип атат да. Ал эми орточо даярдаш да керек да, даярдаш керек. Анан еще бир үйдө бир эле адам жашабайт да. Мисалы орточо эсеп менен бир үйдө 4 адам, ата-энеси анан 2 баласы болсо, ар бир адам 6000ден жей турган болсо, ошондо ар бир үй бүлө минимальная заработная плата 24 000 сомду түзүш керек болуп калат да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ар бир эле адам ошондой 24 000 сомду таба бербейт да. Бул өтө оор да биздин экономика үчүн. Кыргызстандын экономикасы дегенде эле дайым баягы оор деп келебиз, бирок өзүңүз жана белгилеп кеттиңиз, чакан мамлекетпиз, чоң территорияда, мындай салыштырмалуу түрдө территорияда баягы адамдарыбыздын саны дагы негизи мына эми өсүп келечү калктардын санын толуктап келатабыз. Кайсы өлкөнүн же болбосо кайсы өлкөнүн экономика модели бизге дагы да ыңгайлуураак келмек. Себеп дегенде ушул биригүү, ассоциация түзүү, негизи кластердик түшүнүктөр
жакшы аракеттер болду, бирок дагы кирелик да. Бат темпте өнүгүп тезирээк бир мындай бутка тикесинен тик туруп кетпесек дагы бүгүнкү күндө чөгөлөбөгөндөй маселеден кантип чыгып кетсек болот? Жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө чындап эле толтура моделдер бар. Ошондой эле ар бир мындай ийгилик жараткан өлкөлөрдүн тажрыйбалары бар. Биз албетте ошонун баардыгын изилдешибиз керек. Ошолордон сабак алышыбыз керек. Ошолордун тажрыйбасын мисалы Япония аябай өнүгүп кетти, мисалы ал эмне себептен кайсы фактордун негизинде өнүгүп кетти, мисалы ошол эле факторду биз Кыргызстанга алып келсек, может ал иштебей калышы мүмкүн да. Эмне дегенде биздин үрп-адат, каада салтыбыз, биздин менталитетибиз ар кандай да. Ошон үчүн биз ошол өлкөлөрдүн баардыгын изилдөө кылып, анан ошол тажрыйбаларды топтоп, анан ошолордун эң иштей турганын талдап туруп, өзүбүздүн менталитетке туура келгендей кылып өзүбүз ойлоп табыш керек да. Бүгүнкү күндө менин жеке ой пикирим боюнча. Анан бүгүнкү күндө экономика башка өлкөлөрдүкүн ала турган болсок, алда канча алдыга жылып кетти. Кыргызстан биз артта калып калдык. Бүгүнкү күндө ошол жаңы концепция бар. Бул концепция устойчивого экономического развития деген да. Бул концепция эмне десе, бүгүнкү күндө биз экономиканы экономика бай, бул өлкө бай же кедей деп баалай турган эң негизги көрсөткүч болуп биз ВВП, анан ВВП на душу населения эки көрсөткүч десеп колдонуп калганбыз да. Бирок буну азыркы илимдүү, илимпоз адамдар экономика тармакта бул эки показательди жокко чыгарат. Эмне дегенде бул көрсөткүчтөр реалдуу мамлекеттин экономикасын оценка кыла албайт деп айтышат да. Алар башка показательдерди сунуштап атат. Эмнеге дегенде, эмне себептен алар сунуштап баштады? Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө Катар биринчи месттен алат экен, дүйнө жүзү боюнча ВВП на душу населения боюнча. Ал эми Германия ошо бир канча артта, бир 50-чү месттани занимать этет. Анан алар айтып атат да, эгерде давайте Катар менен Германияны салыштырсак, Германиянын экономикасы алда канча өйдө болуп көрсөтүп атат да. Анткени Германия машина чыгарат, технология, жаңы технологияларды экспорттайт. А Катарда алар импорт менен жашайт да, болгон аларда нефттин айынан алардын ВВПсы аябай высокий. Анан ошондо ученыйлардын бердин айтышат, бул эме туура эмес показатель деп. Азыр башка бир 3 показательди сунуштайт. Бул деген средняя продолжительность жизни населения, орточо жашоо мөөнөт ар бир өлкөдө адамдыкы, анан экинчиси уровень образования, үчүнчүсү младенческая смертность. Эгерде ушул критерийлер менен карай турган болсок, биз ошол өлкөнүн реалдуу деңгээлин аныктай алат экенбиз да. Бүгүнкү күндө Японияда эң көп жашаган адамдар Японияда экен, анын орточо мөөнөтү 85 жашты. Узак жашаган, А бизде болсо ал 60-70-тин тегерегиндеги нерсе да. Анан баягы ошо кайсы модельди тандайбыз бүгүнкү күндө деп атпайлыбы? Ошол себептен биз уже мындай ойной турган эме учур эмес. Уже могу бийликтеги адамдарга дагы айтып кетишибиз керек. Биз мурункудай ар кимден карыз алып, анан кийин төлөп коебуз или кийинки муун төлөп коет дей турган учур эмес. Азыр биз уже ойлонуп, талдап, анан реалдуу кадамдарды таштай турган, радикалдуу бир реформаларга бара турган бир жолго келдик десек болот. Бул жерге дагы канча деген акылдуу жаштарыбыз бар. Ошолор да биригип реалдуу сунуштарды айта турган ушундай бир деңгээлге жеттик да. Мен ошону чакырат элем бүгүнкү күндө. Чындап эле кыйын кырдаалда турабыз да. Анан ушундай эле кырдаалда башка өлкөлөр дагы чыкты да. Бул биз эле кыйналган жокпуз, бирок башка өлкөлөр да ушундай кырдаалдарга учурап, бирок аябай эбегейсиз бир ийгиликтер жаратты да. Бунун бири мен ушу Түштүк Кореяны айта алам. Ошондой эле Япония, негизи эле Юго-Восточный Азия бул аябай кыйынчылыктардын жолду басып өттү. Алыс кетпей коңшу өлкөбүз ушул Кытайды алсак, Кытай дагы бул 1 миллиард адам менен, мисалы 90-жылы Кытайдын экономикасы менен Кыргызстанды салыштырсак, Кыргызстандын экономикасы алда канча өйдө болчу. Кытайдын экономикасы эмнеге дегенде, ошол учурда бизде деген адамдар билимдүү болуп калган, кийимдери бүтүн, тамак ашы бүтүн, жада калса иш кылганда механизированный труд болгон экен да. Уйду мисалы сааганда
технология менен сагып калышкан да. Ал эми ошол учурда Кытайдын экономикасын ала турган болсок, Кытайда ачарчылык абдан көп болгон. Жада калса продукты питанияны эмес, адамдар кийим менен камсыз кыла алган эмес ал учурларда. Ошондой эле алар только кол менен иштеген. Бизде технология болгон эмес, бирок ошончо адамдын санына карабастан, ошондой кыйынчылыктарга карабастан 30 жылдын ичинде Кытай бүгүнкү күндө бир державага айланды десек болот. Ошол эле Южная Корея, ошол эле Япония 128 миллион адам менен Малайзия, Сингапур булар аябай көп нерсени багындырды да. Анан бул жерде айтат да, эми бул Япония, Южная Корея деп мен көп учурадым, көп депутаттар менен да сүйлөшүп калсаң, алар айтат да, мындай сен деген теоретиксиң, анан сен деген практикаң жок, сен ушуну как жомок сыяктуу кылып айта бересиң. Мисалы Сингапур, Япония, Южная Кореяны сен Кыргызстан менен салыштырба, эмнеге дегенде алар деген деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү бар, ошол себептүү алардын географиясы ыңгайлуу болгон үчүн алар бүгүнкү күндө дүйнөнү дүңгүрөтүп, экспортты багындып, международный рынокты багындырып атат деп айтат да. Мен бирок толук алардын пикирине каршымын. Биз эгер ошентип отура берсек, үмүттү өчүрүп, анда биз аябай эле артка кетип, биз мамлекетибизди да жок кыла алабыз да. Жок, мен айтат элем, Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү алда канча көп мүмкүнчүлүктөр бар, ошону биз туура пайдаланышыбыз керек. Мисалы биз деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз жок деп эле отура бербейбиз да, отура бербешибиз керек. Мисалы жөнөкөй эле пример, ошо Швейцарияны албайлыбы? Швейцария эмне кылды бүгүнкү күндө? Алардын деле географиясы биздикине окшош. Деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок алар деген глубокая переработкага ставка жазды. Бүгүнкү күндө швейцарский часы деп дүйнөнү дүңгүрөтүп, международный рынокто бир эле сааты $1000 өйдө турат. Алар деген ушунчалык ойлонгон, эмне үчүн ушу саатты бренд кылып чыгарабыз? Эмнеге дегенде ал экспорт кылганда самолет менен отправкага ага эч кандай поезддин же бир чоң кораблдын кереги жок да. Аны ошо самолет менен ар бир дүйнөнүн бурчуна экспорт кылып, ушунун негизинде акча таап атышат да. Бул бир пример. Нурлан мырза, башка өрнөктөрдү азыр абдан уккум келип турат. Биз да өзүбүз чакында рыноктук экономикабыз бар эле, ал жарнамалык блок деп коебуз биз. Азыр биз жарнамалык блокко үзүлөлү, анан кайрадан сиз менен болгон маекти улантабыз. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда экономика илимдеринин кандидаты Нурлан Токубаев менен бүгүнкү Кыргызстандын экономикалык акыбалы жана экономикалык ушул чоң эбегейсиз кризистен чыгып кетүү жолдорун сүйлөшүбүз. Имарат Прогресс курулуш компаниясынан жарнамалык блок болсун, кайрадан студиядан көрүшөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Ар бир мамлекет, ар бир эл өзүнүн жолун таап кетиши абзел. Анын катарында экономикалык багытта дагы биз канткенде чакан экономиканын ээси болуп тышкы карызыбыз чоң болгону менен бүгүнкү күндө кризис эске алганы менен кандай жол менен кетсек бизге дагы да мындай шамдагайраак, ылдамайраак билет деген маселенин негизинде сүйлөшүп атабыз. Анда эмесе мен дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Менде конокто экономика илимдеринин кандидаты Нурлан Токубаев. Нурлан мырза, биз мына эфир учурунун ортосунда биз өзүбүздүн ордубузду табышыбыз керек деп айтып калдыңыз да. Анан сиздин пикириңизде бүгүнкү күндө бизге окшош мамлекеттердин кайсылары өзүнүн ордун таап кете алды, дүйнөлүк экономикада салымын кошуп атат жана кайсы мамлекеттерди көздөй мындай окшошсок туура болот, канткенде өзүбүздүн нишабызды таап кетебиз? Биз негизинен туура багытты тандашыбыз керек. Биз туура стратегия түзүшүбүз керек. Мисалы, эгер ошол эле кыйналып ийгиликти жараткан өлкөлөрдү карай турган болсок, алар эң башынан эле реформаны, экспорт ориентированный реформага басымды жасаган да. Бүгүнкү күндө биз уже ушул экспорт ориентированный эмеге, реформаларга, кадамдарга барыш керек. Бул бир эле өндүрүш эмес, бул баардык тармакты, услуганы дагы, медицинаны да, образованияны дагы, бүт жеке ишкерлерди дагы биз бириктирип, аларга түшүндүрүп, алардын духун көтөрүп, биз жападан жалгыз, жападан тырмак баардыгыбыз биригип, ошол концепция менен бүгүнкү күндө багыт алыш керек болуп калды да. Эмнеге дегенде, мисалы, ошол эле Япония, ошол эле Южная Корея, булар ошого басымды жасап атышат бүгүнкү күндө экспортко. Ал эми бүгүнкү күндө биздин экономикалык кырдаал кандай болуп атат? Баягы биз
кыйынчылык болсо эле ар кимге жалдырап баштадык. Ошол эле международный организацияларга карызга акча бергиле, Кытайга карызга бер, Россияга карызга бер деп. Же болбосо биз кен байлыктарыбызга инвесторду таба калып, ошондон акча өндүргөндү бир адат кылып баштадык да. Эгерде биз ушул кадамдар менен жүрө берсек, дагы деле ойгонбой, анда биз Кыргызстанды жоготуп алуу чоң кооптуу нерселер бар да. Жөнөкөй эле пример, мисалы кумтөрдү берип коюп, эмне кылдык? Кумтөрдөн биз эмнени алдык бүгүнкү күндө? Биз жаратылышты, мөңгүбүздү жоготтук, мисалы канча деген экология бузулду бунун аркасынан. Ошол нерседен биз сабак албай, бүгүнкү күндө дагы деле ушуну карматабыз, бул жер үй, анан тиги алтын, темир деп биз ушуга басым жасап атабыз да. Мен айтат элем, бардыгыбыз ишкерлерди чакырат элек, эл өкүлдөрүнө келгиле биз олуттуу ушундай экспортко багытталган реформага кадам жасайлы да. Эгерде биз экспортко аябай басым жасап, бардыгыбыздын мышлениябыз, ой жүгүртүүбүз ошонун негизинде болсо, биз деле башка өлкөгө окшоп бир кыска мөөнөттүн 20 жылдын, 10 жылдын ичинде биз чоң ийгиликтерди жарата алабыз да. Неге дегенде, башка өлкөлөр сыяктуу деле биз экспортко чыгара ала турган продукцияларыбыз бар да. Мисалы жөнөкөй эле пример, мисалы биз экспортко чыгыш үчүн биз өзүбүздүн, сиз айтып кеткендей, өзүбүздүн нишабызды табышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттер кандай нишалар таап атат да. Мисалы жана мен Швейцарияны пример кылдым. Ал швейцарский часы деген бул ошо Швейцариянын өзүнүн нишасын таап алды. Ушунун негизинде алар мамлекеттин бюджетин толуктоду. Мен өзүм Малайзияда окугам. Ошо Малайзияда окуп жүрүп бир эме учур болду. Карантинди мен ошол жактан көргөм. Аябай түтүн басып кеткен. Анан бизди чыкпагыла деди үйдөн. Чыкканга дагы мүмкүн эмес болчу. Чыксаң түтүн басып, демала албай, какап жатып калчык да. Ошон үчүн терезелерди бекитип үйдө камалып жатып калдык бир жума. Анан мен сурап баштадым, эмне себептен бул нерсе болуп атат? Малайзия деген аябай жапжашыл өлкө, капкараңгы бир түтүнгө айланып кетти да. Көрсө булар деген мамлекети ошол атайын айлана чөйрөнү коргой турган организацияларга оңго штрафты төлөп, булар мындай чоң токойлорду өртөп баштаптыр да. Малайзияда билесиз, токойлор аябай чытырман, аяка кирсеңиз чыга албайсыз да. Токойлорду өртөп баштаптыр. Анан кийин булар эмне себептен өртөп атат десе, булар өзүнүн нишасын таптыр. Токойлорду өртөп, алар деген пальмаларды эгип башташыптыр. Пальмаларды эгип коет экен, анан эртең менен кечинде жамгыр жаап турат, тропический климат болгондуктан. Анан баягы 4 жылда жетилет экен пальма. Анан аны болсо 4 жылда переработкага берип, пальм ойл алышат, пальмовое масло. Бунун эң негизги потребители болуп Америка экен. Америкада бүгүн биз машиналарыбызга май куюп атпайлыбы? Американецтер ал пальмовое маслону алат экен дагы, ошо самолетторуна куят экен да. Бул бир тармак. Экинчи тармак бул эң арзан май болуп, растительное масло болуп эсептелгендиктен бүгүн кондитерский изделияларда, мисалы конфеттерде, шоколадтарда ушу мурун животный жырды колдончу да, ал кымбат болуп, азыр бул өтө арзан болгондуктан буга суроо талап дүйнө жүзүндө күчөп, ушун пальмовое маслону аябай экспортко аябай өнүктүрүп атышат да. И бул ниша дегеним, бул Малайзия туура тандаган, туура тапкан. Эмнеге дегенде, бул пальмовое маслону биз Кыргызстан кыла албайбыз, же Казакстан, же орустар кыла албайт. Эмнеге дегенде, анын климаты ага туура келбейт да. Көрдүңөрбү, ушундай бир продукцияларды булар таап атышат. Же болбосо Новая Зеландияны алалы. Мен өзүм бал экспорт кылып, бал менен иштейм. Негизи араб өлкөлөрүнө экспорттайбыз. Анан ошо бир ярмаркага катышып калып, Катардан, анан эң, хотя биздин Кыргызстан балы дүйнөдөгү эң биринчи месттен алып келет. Биздин кыргыз бал Апимондия конгрессинде, Южная Корея, Японияда, Канадада ар бир 2 жыл сайын дүйнөнү дүңгүрөтүп биринчи месттен алып келет. Бирок эң кымбат бал бул Новая Зеландиянын балы болуп чыкты да. Анан мен таң калдым, эмне себептен биздин бал дүйнөнү дүңгүрөтүп атса, Новая Зеландияныкы биринчи эмес, эң кымбат. Эмне дегенде, алар деген ошо аларда нишасын тапкан, аларда деген манука деген дарагы бар экен. Ал манука деген дарактан бир канча продукцияны чыгарат экен. Ошол манука өсүмдүгүнөн, гүлүнөн манукадан чыккан бал чыгарып, ошол дарак бир гана Новая Зеландияда болгон үчүн ал балдын баасы өтө кымбат да.
Ушундай нишалар таап атат. Мисалы жөнөкөй эле пример, мисалы жана биз деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз жок деп айткандар үчүн айтат элем. Жөнөкөй эле пример Эстония. Эстония мисалы ошол жакта жөнөкөй эле студенттер Skype деген программа бар болчу, ошону разработка кылып чыгышты да. Аны болсо 2018-жылы эмеге 2018-жылы Microsoft компаниясына сатып 8,5 миллиард долларга сатты да. Ошол учурда мамлекеттин бюджеттин деңгээли 6 миллиард доллар болгон да. Ошентип ал Эстония бүгүнкү күндө ошол IT тармагына басым жасап баштады. Эми биз кандай багытты тандаш керек, кайсыл жакка биз көңүл буруш керек деген бир эме жаралып атат да. Биздин тармакта ошондой нишалар көп, биз анализ кылышыбыз керек. Эми бул көптөн бери айтылып келаткан экопродукт, сүт азыгы, эт азыгы, ошондой эле бал, бул эң негизги күнүмдүк нерселер да. Бирок дагы жакшы нишалар бар. Бул эң өзгөчөлүгү, мисалы биз айтып кетпедикпи, Малайзиянын климаты бул тропический климат, эртең кечине жаан жаап турат. Ошондой эле биздин да өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар. Бул эмне десе, бул биздин бийик тоолор да. Канча өлкөнү кыдырдык, бирок ушу Кыргызстандын бийик тоолорун көрө алган жокмун бир ошол мамлекеттерде. Ушундай мамлекет башка өлкөлөрдө жок. Бирок биздин өзгөчөлүгүбүз ушундай таза абада бийик тоолордо канча деген чөптөр жатат. Ал чөптөрдү эч ким билбейт да. Негизи бүгүнкү күндө таблеткалар ушу чөптүн негизинде келип чыгат да. Эгерде биз ушул чөп тармагына акча бөлүп, ушул жакка изилдөө кылып, ушул жактан бир жана Новая Зеландиянын айткандай Кыргызстанда эле өсө турган, башка өлкөдө өспөй турган чөптөрдү таап чыксак, биз ошонун негизинде канча деген нерселерди чыгарсак болот. Ошондой эле мисалы биз сууга бай өлкөбүз. Бизде деген географическое положениябыз аябай, суулар өзү эле моундай сонун жайгашкан, биз ГЭСтерди курсак болот да. Биз ушул энергетикага басым жасашыбыз, ушул биздин нишабыз болот бүгүнкү күндө. Кен байлыктарды сатуу эмес, именно ушул электр энергия. Эмнеге дегенде, уже бүгүнкү күндө биздин айлана чөйрө бузулуп, аба ырайы бузулгандыктан, азыр Япония канча деген өлкөлөр, машина чыгарган өлкөлөр уже бензин менен жүрө турган машиналарды уже токтотуп баштады да. Анын ордуна электрическая машина жүрүп баштады. Ошону уже чыгарып баштады. Турция уже канча миллион штук уже машинаны заказ алып чыгарып баштады да. Мен ойлойм, бул нерсе уже биздин Кыргызстанга 10 жылдын ичинде биздин могу айдап жүргөн, бензин менен жүргөн машиналар электрический машинага айланат да. Ошондой эле жанагындай криптовалюта, блок, жанагындай майнинг деген эмелер чыгып баштады. Алардын баардыгы энергияны талап кылат да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, келечекте биз нефть эмес, ушу электр энергия бир чоң суроо талапка ээ болот. Биз ошондой бир стратегический багыттарды алып, биз ошондой экспорт ориентированный ушундай бир продукцияларга басым жасап, ушуларга инвестиция тартып, ушуларга басым жасасак, албетте биз өнүгөбүз 10 жыл, 20 жылдын ичиндечи. Биз болгону өзүбүздүн багытыбызды билбей, максатыбызды билбей эле бүгүнкү күндө кыйналып атабыз. Ушул багытыбыз, максатыбыз, стратегиябыз жок болгондуктан биз деген ушинтип структураларды алмаштырып атабыз. Министерство финансы менен экономика, Министерство финансы менен Министерство экономиканы бириктирип, же болбосо архитектура менен транспорт министрин бириктирип, ушундай кадамдарга барып атабыз. Эмне себептен? Анткени биздин конкреттүү, реалдуу мындай биздин мындай алдын ала койгон ушул максатка жетебиз деген биз багытыбызды аныктабагандыктан ушул нерселер келип чыгат да. Эгерде биз ошол нерсени аныктап алсак, дегенде биринчи, анда биз чындап реалдуу мындай радикалдуу кадамдарга, реформаларга барат элек деген мен ишеничтемин да. Буюрса. Нурлан мырза, сиз дагы жанакы сөздүн башында мага өзүңүз жекече айтып калдыңыз. Ушу сиз айттыңыз, Малайзияда окуп келдим дедиңиз, дүйнөнү кыдырып келдиңиз. Учурда ошо бал экспорту менен алектенип атасыз. Башкача айтканда, дүйнөнүн экономикасын, дүйнөдөгү айланып аткан акчанын, дүйнөдөгү болуп аткан кыймылдын күрөө тамырын кармап турган адамдардын бири экенсиз да. Бирок айттыңыз, мен Кыргызстандан кетким келбейт депчи. Көпчүлүк адамдын тилекке каршы кеткиси келет. Себеп дегенде, курсак ачка күнүмдүк мына бүгүн балдардын ата-энесинин баягы жардам берип, балдардын курсагын тоюлуш керек. Эмне үчүн Кыргызстан кетпейсиз? Чындап эле ушул тескерисинче мен чакырат элем, ушундай билимдүү балдар келсин Кыргызстанга.
билимдүү балдар кетпесин Кыргызстанда. Эмнеге дегенде канча деген улуттар бар, анын мамлекети жок, биздей мамлекеттүүлүккө ээ болгусу келет. Биздин тарыхыбыз кенен, биздин тилибиз бар да. Бирок негедир мен таң калам, ушу жаштар мисалы мен кетем, Европага кетем, Америкага кетем деп, Америкага барса эле аны тозуп алат. Мындан да аябай кыйналат. Анткени мен Германияда да жашап келгем. Германияда жашап мен аябай чоң кыйынчылыктарды көрдүм да. Ал жакта мисалы иштебесең сен ачка каласың. Кыргызстанда андай эмес, сен иштебесең дагы курсагың ток, анткени туугандарың бар, катташып мындай. Биздин жашоо негизи жеңил жашоо экен да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн мен өзүмдүн мамлекетимди баалайм да. Биздин мамлекеттей эч башка жакта андай мамлекет жок. Эмнеге дегенде, бизде могу дем алып аткан таза аба, тоолорго чыгып дем алып аткан таза аба, ошондой эле үйүбүздө отуруп крандан ичип аткан таза суу же болбосо булактан жерден чыгып аткан таза суу ичип аткан, могу зданияда отурабыз, кондиционери жок. Ушул биздин чоң байлык да. Ушуну биз баалашыбыз керек. Мындан өткөн байлык жок бизде. Биз ушундай өлкөдө жашайбыз. Болгону биздин экономика эле артка тартып атат да. Эми буну өнүктүрүп кетиш, экономиканы жөнгө салыш бул оңой эле нерсеби дейм да. Эгерде биз чындап эле экономиканы бир кыска мөөнөттө 20 жылдын ичинде өркүндөтүп, өстүрүп, биздин ишкерлерди экспортко даярдай турган ишкерлерди даярдап, майда компанияларды бириктирип, крупный компанияны создавать этип алсак, биздин экономиканы өнүктүрүп алсак, анда бизден өткөн өлкө жок болот дүйнөдө. Ошон үчүн мен чакырат элем, антип биз азыр андай учур эмес. Мен кетем, мен келечекти көрбөй атам бул өлкөдөн. Анан деген учур эмес да. Биз тескерисинче намыстанышыбыз керек. Биз деген мондай патриот болушубуз керек. Биз алдыга жылдырбасак, анда ким, орустар келип жылдырабы? Же бир американец келип жылдырабы? Жок, андай эмес. Алар наоборот биздин өлкөгө кызыгат, биздин кен байлыктарга кызыгат. Биз ошол себептен бардыгыбыз антип чачырабай, наоборот биригели дагы биз экономиканы өнүктүрөлү. Ушул биздин чоң байлык да. Буну эмне себептен айтып атам? Эмнеге дегенде, ошо Европа өлкөлөрүндө болдум, Юго-Восточный Азия өлкөлөрүндө, Араб өлкөлөрүндө болдум. Биздикиндей природа эч жакта жок. Мисалы, Араб өлкөлөрүндө кыйналып кетесиң кадимкидей. Бир ай жүрдүм, бир айда тим эле кыйналып кетесиң, дем ала албайчы, кыстыгып, же суусун кранга барып жуунсаң, суусунан эме жуунгуң келбейт, потому что аябай кызыктай запах бар да. Биздики сонун сууга жуунуп атпайлыбы? Таза аба, таза суу. Биздин жер жемиш, жеп аткан жер жемишибиз кандай эме сонун, витаминге бай. Таза, даамдуу. Башка өлкөлөрдө мындай баалуулуктарга жетүү, ушундай нерсеге алар миллиард долларды берүүгө даяр да. Бирок анта миллиард доллар берсе дагы, алар биздикиндей баалуулуктарга жетүүгө мүмкүн эмес деп айта алам да. Рахмат сизге, Нурлан мырза. Жакшы кеп-кеңештерди айттыңыз, жакшы багыттарды белгилеп кеттиңиз. Иштериңизге ийгилик болсун. Сиз айткан жана биз дагы көксөп турган, жалпы эл көксөп турган кыялдарыбыз сөзсүз түрдө ишке ашат деп мен дагы ишенем. Иштериңизге ийгилик болсун. Дагы күтөбүз сизди көп-көптөн. Бизде конокто экономика илимдеринин кандидаты Нурлан Токубаев болду. Эми азыр болсо биз бүгүнкү кийинки сюжет көрөлү. Ал жакта майдадан баары башталат, аны байкабайт, аны майдадан дейт. Ансыгарындай канткенде кенедей көзгө көрүнбөгөн нерселерди байкап, көрүп, ошого баа берип, аны ошондо канткенде бактылуу боло алабыз деген сюжетти кийинки сиз менен кошо көрөлү. Биз укмуштуудай жашоонун доорунда жашап жатабыз. Башкача айтканда, көпчүлүгүбүз эч качан жашай албаган жашоо. Биздин каармандар эбегейсиз байлыкты топтоп, чоң экрандарга чыгып, кайталангыс ийгиликти жана талантын көрсөтүшөт. Алардын жетишкендиктери сонун жана көчөгө артында жаман. 1650-жылдардын аягында голландиялык сүрөтчү Иан Вермер кичинекей көчө аттуу сүрөт тарткан. Бул биздин баалуулуктарга бүгүнкү күнгө чейин шек келтирген тынч, бирок орчундуу жана революциялык аракет болду. Вермердин кичи мекени болгон Делфетте кадимки көчө тартылган. Бирөө тигип жатат, балдар ойноп жатышат. Бир аял короодо иштеп бошобой жатат. Бул тарыхтагы улуу сүрөттөрдүн бири.
Ушул кезге чейин эң абройлуу маданий чыгармаларда аристократиялык, аскердик жана диний жашоонун кадыр-баркы жана баалуулугу баса белгиленип келген. Башкача айтканда, укмуштуу окуяларга жана артыкчылыктарга толгон жашоо. Улуу акындар Гомер менен Виргилий баатыр жокерлер жөнүндө жазган. Кайра жаралуу доорунун сүрөтчүлөрү укмуштуудай чыгармаларында ыйыктардын жана периштелердин образын чагылдырышкан. Падышалардын, ханышалардын жана аристократтардын күнүмдүк жашоосу ар дайым даңазаланып, кадыр-барктуу полотнолордо чагылдырылган. Бирок Ян Вермеер башка жол менен кетти. Үйдүн тазалыгын сактоо, коро шыпыруу, бала багуу, тигүүчүлүк менен алектенүү, ар кандай иш-аракеттердеги жагымдуулукту жана ар намыстуу көрсөтүүнү каалады. Анын белгилүү сүрөттөрүнүн бири ашпозчу кечки тамактын даярдалышын чагылдырат. Вермеердин бир нече жаш голландиялык замандаштары Тынч революциясына колшулушкан. Алардын бири Питер де Хох. Ал күндүн дээрлик окуяларына таянган. Бул сүрөттө кыйла бай соодагерлердин үйүн чагылдырылган. Бирок сүрөтчүнү үйдүн ээси менен жардамчысынын сүлгүлөр менен шешептерди бүктөп жаткандыгы кызыктырган. Сүрөтчү бизге бул дагы жашоонун маңызы деп айтып жаткандай. Каспар Нетчер талыкпаган жана анчалык деле акы төлөнбөгөн Шнур Катоку сыяктуу кызыксыз жана жөнөкөй жумуштарды жасаган адамдарга суктанган. Нетчер кирешеси аз адамдарга болгон мамилебизди өзгөртүүгө чечкиндүү болгон. Бул сүрөтчүлөр белгилүү болсо дагы алардын эмгектери ири галереяларда жана аукциондордо ири суммадагы акчага сатылат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин алардын этият революциясы максатына жете элек. Бүгүнкү күндө эпикалык, аристократиялык жана кудайдын көркөм өнөрүнүн заманбап варианттарында жарнамалар жана тасмалар спорт унаалары, тропикалык аралдардагы эсалуу, атак, даңк, бизнес класстагы рейстер, кооз ашканалар сыяктуу нерселерди дайыма чагылдырышат. Бизге көрсөтүлгөн нерсе чындыктын көлөкөсү гана, бирок маалыматтын камилятивдүү таасири бизге жакшы жашоо дээрлик эч ким көтөрө албаган элементтердин айланасында курулат деген ойду пайда кылат. Биз тез эле чыгарган тыянак, жашообуз эч нерсеге арзыбай турат. Вермеер өз кезинде кадимки жашоо өзүнчө баатырдыкты талап кыларына ишенет. Баланы тарбиялоо, узак жолдор бою кыйынчылыктарга карабастан, үйдү иретке келтирүү, эрте уктоо, кызыктуу эмес же жакшы акы төлөнбөөчү ишти жоопкерчилик жана даярдуулук менен жасоо үчүн чоң чеберчилик жана чыныгы асылдык талап кылынат. Жашообуздун акылсыздыгын жана адилетсиздигин түшүнүп, жинденип калбоо. Вермеер жөнөкөй нерселер ар дайым таасирдүү болот деп айткан эмес. Ал бизге көп учурда биз көңүл бурбай жүргөн көп нерселер жөнөкөй жана сулуу дегенди айтат. Вермеер укмуштуудай таланты менен биз күнүмдүк жашоо жөнүндө ушул идеяны карманууга тийиш экенибизге ынандырат. Биздин жашообузда баалай турган жана сыйлай турган нерсе бар. Болгону эч кимди жаман көрбөй, өзүн өзү жек көрбөгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Биз эфирде уланталы бүгүн кийинки коногубузду тааныштырсак, Энактус Кыргызстан коомдук уюмунун аткаруучу директору Гүлбарчын Сүйүнова bizde конокто. Саламатсызбы, Гүлбарчын? Саламатсызбы экен. Рахмат келип бергениңизге. Кечээ жакында бир изилдөөнү окуп турсуз. Ал изилдөөдө биз бүгүн жалпысынан экономика, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын ушул экономикалык акыбалы жана ошол туңгуюктан чыгып кетүү жолдорун издеп жатабыз. Эксперттердин жардамы менен. Ал изилдөөдө жумушсуздук маселесине токтолгон экенсиз. Бардыгыбыз мына ачык эле түшүнүп турабыз. Жумушсуздук бул жаман экенин. Кечегиде болгон пандемияда ошол жумушсуздуктун айынан пайда болгон эбегейсиз бир мындай коомдук турмуштун курчуп кеткенин дагы байкадык. Андан кийин саясий окуялар болуп кетти. Бүгүнкү күндө акыбалыбыз чындап мышык ыйлар акыбалда турабыз да. Ошол боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип кетсеңиз. Жумушсуздук жана анын кедергиси. Негизи эркин пандемия келгенге чейин андан мурун жаштардын, биз жаштар менен иштеп атпайбыз, биздин коомдук бирикмебиз. Жаштардын көйгөйү негизи мамлекеттин жагынан мындай көп каралбай калганда, мисалы үчүн 2017-жылы биздин эл аралык уюмдар бир изилдөө өткөргөн жаштардын арасында. Ал изилдөөнүн негизин жыйынтыгында кайсы мүмкүнчүлүк эң аз жаштардын арасында, эки мүмкүнчүлүк эң төмөн процентин көрсөттү. Бул экономикалык мүмкүнчүлүк жаштарга мамлекетте жана культурный деп коет орусча, жана биздин өзүбүз жана маданият жагынан жаштардын эң төмөнкү мүмкүнчүлүк Кыргызстанда бар
турат да. Ошол эки багытка биздин көзөмөлүбүздү карашы, ошол эки багытка биз күч салып, ошо эки багытты алып өнүктүрүшүбүз керек деп пандемияга чейин бул эки көйгөй аябай чукур турган. Пандемия келгенде бул жана аябай бат өсүп кетип, мисалы үчүн пандемияга чейин безработица, жумушсуздук 3%, 3-төн 6%га чейин болсо, пандемия убагында ал 17-15%га чейин көтөрүп, 5 эсе көбөйүп, мындай карасак, жаштар өзү 30%, мамлекеттин 30%ын болсо, ал мисалы үчүн жаштардын жарымы, каждый второй дегенде жарымы жумушсуз болуп калган деп бир эме көйгөйдү көрсөтүп атат да. Анан мына 20-жыл жайында да бир изилдөө жаштардын арасында сурак алып барып жыйынтыгын көрсөтсө, мисалы үчүн азыр кандай эмнеге муктачтыңар жаштар? Кандай ушул көйгөйдү кантип чечсе болот деген суроого жаштар баары бирдей жооп беришти. Бизге жумуш керек, бизге акча керек. Жумушту кантип камсыздасак болот, сиздин оюңузча деп жаштарды сураса, аны только биз ишкерликти өнүктүрүп, көбөйтүрүп жаштардын арасында жаштар бири-бирине жардам бербесе болбойт деген бир жыйынтыкка келишти. Ошо суроо ушундай бир жыйынтыкка келди. Ишкердик деген бул баягы аңыз кепке айланып, кадимкидей эл арасында оозго көнүмүш эле сөз да, ишкердик кылыш керек, башкача мындай мен бизнес кылам, бизнесмен болом. Абдан туура суроо. Мен дайыма айтып келем, жаштардын арасында, жаштар менен көп иштегендин себеби, ишкерлик бул эмне? Ишкерлик бул жана көптөр ойлойт, ишкер болсом, ишкерлик ыкмаларды үйрөнсөм, мен келечекте бизнесмен болом, же бизнес-вумен болом, же бизнес айым болом деп ойлонушат. Анысы туура эмес деп мындай толугу мындай колдобойм аны. Албетте акча менен байланыштуу нерсе, бирок бул көбүнчөсү иш аракеттин, активизм, активлүү өзүңдү азыр болуп аткан мамлекетте болуп аткан ситуацияга жараша көнүп кетип, ушул ситуацияда өзүңдү активдүү алып барганга бул ишкерлик деп эсептейбиз. Мисалы үчүн жөнөкөй бир эме айтып кетейин. Мисал катары. Мисалы үчүн мен жакшы бир тааныш айыбыбыз бар, Кундуз деген. Баарыбыз эле носки чыгарып жүрөбүз. Носки, жөнөкөй носки. Ал деле баарыбыз ушу носкини эркектерибизге 23 февралда подарок катары берип атабыз. Бирок ушул айым ишкерликти кичинекей өзү бизнесмен болсо дагы кичинекей бир ишкерликти колдоп, инновацияны колдоп, ошол носкини сатканга өзүнүн объемдорун көбөйтүп салды. Аны кантип жаштар менен жолугуп, азыр силердин араңарда кандай инновациялы идеяларың бар деп сурап, ошо идеяларды алып, өзүнүн эмесине, цехына колдонуп, азыр кандай татынакай инновациялык татынакай носкилер чыгып атат, аны 23 февраль тим эле популярдуу болуп, подарок катары популярдуу болуп берип аткан эркектерибизге. Бул бир кичинекей мисал катары. Мисалы үчүн биздин программабыз көбүнчө биз студенттер менен иштейбиз, анткени биз ишкерлик ыкмаларды берип атканда бул жана жаштардын арасында бири менен мамиле түзүү, жашоого мындай көнүп кетүү. Мисалы үчүн бүтүргөндөн кийин булар жумушка кетип атпайбы? Жумушта мисалы үчүн эч кандай бир ишкана ушул жаш адиске жашоого көнүп кетүүчү, коллективге көнүп кетүүчү ыкмаларды бербейт. Ал жака убакыты жок. Ар бир ишкана өзүнүн пайдасын гана ойлойт. Анан жана адис катары колдонуп кетели ушу жаш адисти деп ойлонушат да. Инсан катары бул жаш адиске мисалы үчүн коллективге көнүп кетүү, мисалы үчүн бир кризис ситуация болуп калса, аны кантип алдын алуу, же ага кантип аны өтүп кетүү деген маселелерди эч кандай ишкана жана университеттер андай билимдерди беришпейт жаштарга. Биздин программабыз аркылуу ушу жаштар ошондо көнүп, ушундай ишкерлик ыкмасы бар жаштар бир өзгөчө болуп кетет экен да. Жашоодо көнүп, анан бир көбүрөөк батыраак, анан көбүрөөк ийгиликке
жетишет, батыраак жетишет, анан көбүрөөк ийгилик алганга аракет кылышат. Демек, кептин бардыгы бир гана байкы колуна кашык карматып, удочка деп атпайбызбы? Карматып туруп ушу менен балык кармайсың эмес, аны кантип кармаш керек, сайдын суунун кайсы сайына барыш керек, тереңдиги кандай деген. Балыктын өзүн эмес, бирок балыкты кармоочу ыкмаларды үйрөтүп атабыз. Себеп дегенде бир гана билим алган жеришсиз, туурабы? Албетте, анткени билим бул университеттерде теоретикалык жагынан билим алып атышпайбы. А жашоого келгенде ал билим керексиз же аны кантип туура алып барганга, алып колдонгонго билбей атышат жаштар. Биз ушу ишкерлик ыкмалар ушундай ушундай жөнөкөй жашоого көнгөнгө жардам беришет жаштарга. Кайрадан ушу ишкерlikке кайтып келе турган болсок, Гүлбаршын айым, кийинки күндөрү менин кулагымдын учунда социалдык ишкердүүлүк деген, ишмердик деген сөздү көп кулак кагыш болуп калды да. Жөнөкөй ага чейин мисалы мен деле түшүндүм, бизнес деген бул арзан аласың, кымбатыраак сатасың, ортосунан пайдасын көрөсүң, курсагың тойгузасың, жакшы кийинесиң, мындайча айтканда жөн эле бай болосуң да. Анан сиздин оюңузча бүгүнкү күндө жөн эле бай болуу дагы чек эмес экен да. Ошого, ошол түшүнүккө социалдык ишмердүүлүктүн, социалдык ишкерликтин кандай байланышы бар? Мисалы үчүн бизнестин баалуулугу бул акча, туурабы? Ооба. Социалдык ишкерликтин баалуулугу бул ар бир кишинин муктаждылыктын толуктоо, муктаждыгын толуктоо. Туура айтасыз эркин. Толуктоо. Ошонун, мисалы үчүн, социалдык ишкер өзүнүн бизнесин баштаардан алдын биринчи ошо коомдон сурайт. Жок, коомго кайрылат. Алардан изилдөө өткөрөт. Эмне керек? Кандай иш баштасак? Кайсы көйгөйлөр эң керектүү азыр? Көйгөйлөр эң мындай деп коет, курч абалда турат. Ошолорду ишкерик аркылуу кандай алып барса, бизнес эмелерди да колдонот, ошо социалдык ишкерликте, бизнес принциптарын да колдонот. Бирок көбүнчө ушул социалдык көйгөйдү чечүү, бизнес принциптерди аркылуу социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылган бир иш-чаралар. Андан дагы акча тапса болот. Акча тапса болот, албетте. Бирок мисал катарынан алып келип берейин. Биздин команда студенттерибиз арасында медицинский академиянын студенттери деле бар. Мисалы үчүн алар жараткан дорболор көбүнчөсү мисалы үчүн мындай акчасы жок, пайдасы жок деген дорболорду, анан биз мындай аларга суроо берип атабыз. Экономикалык жагынан бул кандай бир жардам? Мисал катар бир кичинекей кызга бир команда бир механикалык кол эметип берип, жаратып берип, өздөрү ойлоп табышты. Өздөрү ойлоп, жасап чыгып, ушул кичинекей кызга белек катары беришти. Биздин сурообуз экономикалык жагын пайдасын көрүп атасыңар ошондон десе, студенттер ошо экономикалык пайдасын каяктан көрүп атат? Мисалы үчүн кичинекей 6 жашар кызды караш үчүн жалгыз энеси иштебей ошол кыздын жанында отурат. Байланып калган, иштебейт. Үйгө киреше жок, акча кирбей атат. Бирок ушул кичинекей бир белек пайдалуу керек, белек. Кызды өз үйдө калып, өзү оокат жасаганга үйрөтүп, энеси кайра жумушка чыкканга мүмкүнчүлүк көрдү. Ош иштегенден кийин кайра акча киреше келип атпайбы үйгө? Экономикадан бул адам да биринчи кезекте. Албетте. Ушул жагынан экономикалык эмесин чыгарып атышат балдарчы. Бул экономикалык не обязательно албетте бир акча эмес. Мисалы үчүн туруктуулукту өнүгүү деп айтсак, ал эмнеден турат? Эмне негизинде? Эмне негизинде турат? 3 баскыч негизинде. Бул социалдык, экологиялык жана экономикалык. Биз социалдык тармагын аябай жакшы алып баратабыз, политический жагынан жаштар активдүү. Бирок экономикалык жактан биз билбей атабыз, кантип ошо жаштарды экономикалык жактан туруктуулукту кылалы деп, ошолорду деп программаларыбыз жок болуп атат да мамлекеттер деңгээлиндечи. Ошондой мисалы үчүн ар бир жаштар бир кичинекей стартап баштайлы десек, мамлекет деңгээлинде мына эми баштап атат тиги патент деген, госпатент деген эме институтубуз, мамлекет институтубуз. Андай программалар, мамлекет программалары аябай көп болуш керек жаштарды колдонгонго. Экологиялык жагында ачыктап кетсеңиз? Экология бул программалар бизде бар.
жаштар мисалы үчүн ишкерликти алып барып атканда албетте ошо бир ишканалар экологиялык жагынан мамлекетке зыяны болбош керек. Ошондо биз табиятыбызды сактап эметсек көп жылга чейин биздин жашообуз туруктуулуктуу болот, пайдалуу болот. Мисалы үчүн бактарды кесип атса, кайра бакты эккенге аракет кылышыбыз керек, же бактарды тийбегенге аракет кылышыбыз керек. Ошондой иш-чараларды өткөзүш, ишканаларды ачыш керек да. Сиз Enactus Кыргызстан коомдук бийлик менен бул жакка аткаруучу директорсуз. Бул коомдук бийлик дүйнө жүзү боюнча таркаган. 38 мамлекет. 38 мамлекет. Кыргызстан катарына качан кирди? Кайсы жылдан баштады программа бизде? 1996 жылдан бери Кыргызстанга келип иштеп атат программа катары. Бирок коомдук бийлик менен катары 98 жылдан бери иштеп келатат. Негизи максаты ушу ишкерлик ыкмаларды жаштардын арасында көбөйтүү, өнүгүү, сапатын жогорулатуу. Биз Enactus Кыргызстандын кечеки болгон жаңы жаңылыктарыңызды жана келе жаткан пландарыңыз тууралуу бир жарнамалык блоктон кийин сүйлөшөлүк, уруксат болсо. Мына ушундай биз экономика дегенде эле бир гана реэкспорт же болбосо соодагерлик же болбосо жалпак тил менен айтканда күнүмдүк оокат кылсак, бүгүн кара курсагыбыз тойсо деген менен чектелбестен дүйнө жүзү мүмкүндүк берип жаткан ошол жолдор менен, ыкмалар менен өзүбүз дагы өзгөчө жаштарды дагы алдыга көздөй сүрөп кетсек болот экен. Бул тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Азыр бизде жарнамалык блок болсун. Кайрадан кайтып келебиз эфирге. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Enactus Кыргызстан коомдук уюмунун аткаруучу директору Гүлбарчын Сүйүнова бизде мейманда. Биз жарнамалык блокко чейин сөз бергендей, кийинки ошол маегибиздин экинчи бөлүгүн сиз жетектеп жаткан коомдук уюмдун ишмердүүлүгү тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. 1996 жылдан бери бул программа Кыргызстанда ишмердүүлүгүн башатын ачкан. Андан бери ушул күнгө дейре эл аралык деңгээлде дагы өзүңүздөр жакшы көрсөтүп келатасыздар. Массалык маалымат каражаттарын байма-бай көрүп атабыз, куттуктайбыз биринчиден. Экинчиден ошол эл аралык деңгээлде чыгат деген бул эмне? Бизден чыккан эң мыкты студенттер, башкача айтканда ошол Enactus'тун эң мыктылары, каймактары чогулуп, дүйнөлүк аренага чыгат дагы, анан эмне кылышат ал жакта? Кыргызстанда макташабы? Биринчи Кыргызстанда бир жыл кээ долбоорлор 2-3 жылдык долбоорлор болот. Бир жыл катары ошол бир иш долбоорлорду аткарып, ал долбоордун максаты бир социалдык көйгөйдү чечүү, албетте биз бир бизнес принцип аркылуу, биз бизнес модель аркылуу. Бул пайданы көбүнчөсү өз студенттер өздөрү жана бир бенефициарлар деп коебуз, жана проекттен пайда көргөн бир социалдык бир группа. Социалдык. Мисалы үчүн балким бул жана карылар болушу мүмкүн, балким бул жана ата-энеси жок жетим балдар болушу мүмкүн. Ветерандар болушу мүмкүн. Разный да, ар түрлүү социалдык группанын көйгөйүн чечүүгө аракет кылган долбоорлорду аткарып атышат балдар. Ошонун результатын, жыйынтыгын жыл сайын майдын аягында же июнь башында биз баарыбыз жыйналып, ошондо бизнесмендер жюри катары чыгышып, ошол долбоорлорго баасын берип, эң мыкты результатты көрсөткөн команда, университеттин командасы Кыргызстандын желегин мировой аренага, дүйнөлүк аренага чыгып, өзүнүн эле проекти менен чыгып көрсөтүшөт. Англис тилинде. Акыркы 4-5 жылдан бери биз аябай жакшы деңгээлде ошо презентация кылып, biz Enactus мировой кубок деп коебуз, эралар кубокта биз албетте бир топ 16 деген бир эмеге кирип, Кыргызстан 2017 жылы болсо топ 3 эң жакшы мамлекет, топ 3 мамлекетке кирип, 3 место Англияда алып келгенбиз. Кыргыз национальный университет менен, студенттер менен. Кыргыз улуттук университет. Улуттук университеттин студенттери менен. Эң сон. Бүгүнкү күндө мына Enactus деген сөздү укканда кайсы бир деңгээлде брендке айланды. Анан бул долбоорлордун мени кызыктырган бир жагдай, кагаз түрүндө кечээде көрүп келдим. Булар талкуулашат, дебаттар кылышат экен, бири-бири менен мындай атаандашат. Достук бар, бирок ички мындай здоровый деп коет го, мындай жакшы атаандашуу күч алган экен. Анан ошол долбоорлор анан аягына чейин чыккандагы
көрсөткүчү кандай болот? Ал студенттер кийин ошол окуу жайларын бүтүп, ошол кайра ошол бирикмелер болуп кетип, жаңы жумуштары башташабы? Жогорку окуу жайдан кийинки жашоосуна кандай таасир этет? Көбүнчөсү ушул жакшы долбоорлор стартап катары студенттер бүтүп аткандан ушул долбоорлорду стартап катары өзү менен алып кетишет. Бүтүрүүчүлөр, Чейнактыстын программанын бүтүрүүчүлөрү. Мисалы үчүн Чыңгыз Токтубаев деген бир жаш 2 жыл мурун бүткөн студентибиз азыр кеттик деген стартап туризм багытындагы стартап аябай бир актуальный болуп келатат. Бул жана ички туризмди өнүктүрүү. Азыр пандемия башталганда бул эң актуалдуу, эң мындай керектүү бир стартап болуп калганда, ал мындай инвестициясыз, акчасыз башталган бир стартап. Биз ошого үйрөтүп атабыз студенттерди. Мисалы үчүн бизнесмен катары акчаны көп кошуп, бизнес ачып эмес, ошо акчасыз стартапты баштаганга аракет кылгыла. Биринчи кичинекей болсо да результатты көрсөтүп, ага жакшы результат болсо, ана инвесторлор келе берет деп, ушундай бир моделди өнүктүргөнгө, жайганга аракет кылып атабыз студенттердин. Сол нерседе, себеп дегенде бизде бир мындай түшүнүк бар да эл арасында. Бизнес десек, мага акча бериш керек бирөө. Офис ачалы. Зарплата берели деген. Дароо ошол көйгөй менен. Кандай баалуулукту бересиң? Сен кандай кызмат же кандай продуктун сатканда элдердин кандай көйгөйүн чечесиң деген суроону бергенде дали үйрөнөлүк. Ушул социалдык ишкерлик. Эмне маселени чечесиң? Коомдун кайсы бир катмарын? Анын көбүнчөсү, мисалы үчүн да бир мисал катары бир студентибиз Манас университетте окуп, бирок Энактыска келип, эң таң калчу нерсени Энактыска келип, өзүнүн ошо мен туура эмес университетти таап алыптырмын. Адистигимди туура эмес тандап алыптырмын. Университет деңизчи ал. Университет эмес, ооба. Адистигимди туура эмес тандап алдым деп туруп, аграрный университетке кирип атпайбы, заочный отделениясына. Өзү оштук бала кайра Ошко көчүп барып, ал жактан бал алып чыгаруу фабрикасын жана пчеловодческий фабрикасын ачып, ошол менен алектенип келатат азыр. Кандай сонун ошо балылыктар өзгөрүү, анан ошо программанын таасири канчалык, кандай деңгээлде мен 2-3 жылдан өткөндөн кийин көрүп атам. Мисалы үчүн университетте юридикалык академияда окуган кыз Энактыс программа команданын тим лидери болуп, капитаны болуп, бүтүрүп алып, азыр IT курсту ачып алган. Эч кандай бир юридический жагынан бир эмеси байланышы жок болуп, бир IT академия, SMM, маркетологдорду, графический дизайнерлерди таап алып, бүгүн чалып алып, мага айтат, Гүлбарчын, мен курстан где-то 20-30 бала жакшы бүтүрүүчүлөр бар, ошолорду жумуш менен камсызданга жардам бериңиз. Балким ишкерлерге, бизнесмендерге ушундай адистер керекпи? Пожалуйста, суранам ошолорду жумуш менен камсызданга жардам бериңиз деп суранам. Кандай сан? Демек, бул бир гана ишкердиктин ыкмаларын үйрөнүү гана эмес, мен бир түшүнгөнүм, бул коомдошуу да, социалдашуу. Себеп дегенде мындай да сөз өтүп, сен чөйрөң кандай болсо, сен да ошондой болосуң деп, анан кече жакында дагы өз көзүм менен көрүп келдим. Бул биринчи кезекте достук болсо керек деп атам мен. Себеп дегенде достуктун негизинде адамдар бири-бирин таанышып, угуп, көрүшүп, ойноп, күлүп, жайнап, кечкисин от жагып жаккан адамдар ынак, жакын болуп калат эмеспи? Аны сиз жөнөкөй сөз менен достук деле айтса болот, бирок негизи мындай профессионалдуу сөздү колдонгондо тимбилдинг деп коет. Коллективде, бир группада, бир топто чогуу өзүнүн местаңды табып, ошол коллективдеги кишилер менен тил табыш, чогуу жашаш деген бир ыкмада. Анан таймаш өзү болсо бир жылда бир эле жолу болот. Жыйынтыкта айтып атпайбы, бир жыйынтык иш-чара болот. Ошондо гана бир кыска мөөнөттө булар бири-бирине конкурент болуп калат. Кайра бүткөндөн кийин бир чемпион чыгып атканда булар достор болуп атпайбы, бири-бирине поддержка көрсөтөт. Ошондой поддержканы биз эл аралык деңгээлде, мисалы үчүн, биз кошуна мамлекеттерден сезебиз. Мисалы үчүн Кыргызстан бул жалгыз өлкө
постсоветский пространствоны мамлекеттеги эмелер биз биринчи жалгыз өлкө дайыма полуфиналга чыгабыз. Россия, Украина, анан Азербайджан, Өзбекстан калып калышат да постоянно өтө албайчы. Аны биз өтүп кеткенден албетте бизди колдоп, анан финалга өткөндө бүт жана биздин жана братья страны, братья деп коебуз го, ошондой мамлекеттер бизди колдоп. Боордош мамлекеттер. Достук деген ошондо көрөбүз. Боордош мамлекеттер. Сиздердин кыялыңыздар кандай? Бул дүйнөлүк кубокто биринчи орун алса болобу? Албетте алсак болот. Ага, мисалы үчүн мен мындай көрсөм, көбүнчө биринчи местаны алгандар кайсы мамлекеттер? Бул жана мамлекет колдоп жаштарды, студенттерди колдогон долбоорлор. Ошон үчүн мен айтып атам, студенттерди мамлекет менен иштегенге аракет кылыңыздар. Мисалы үчүн Кыргыз славяндык университет студенттери мына биринчи баскыч кылып Минсельхоз менен иштеп башташты. Аябай жардам берип атышат бири-бирине, үйрөнүп атышат биринчиден. Аны өзүнүн билген эмелерин, ыкмаларын колдонуп, жардам бергенге аракет кылышат. Ушундай долбоорлор мамлекет дүйнөлүк аренада биринчи орун алып атышат. Мен кыялым ушул бизде Кыргызстан чоң бир долбоор кылып, Кыргызстандын желеген биринчи местага алып келсек, мен үчүн бир аябай бир чоң ийгилик деп ойлойм. Сиздин кыялыңыз. Ооба, кыялым да. Гүлбарчын, сиз азыр жакшы бир поинтты мындай белгилеп кеттиңиз. Ошол Enactus сыяктуу жаштардын бирикмеси, мындай өкмөттөн сырткары башкача айтканда бейөкмөт бир бирикмелердин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары жана өкмөт сунуштап аткан жаштар саясаты. Жыл сайын баягы агентство деп да өзүнчө бөлүндөн кайра кошту, бирок программалар жазылып атат, концепциялар кабыл алынып атат. Бирок мамлекеттик деңгээлде эмнегедир бизде жаштар тарабынан өзгөчө ишеним жок да мындай. Мамлекеттик дегенде мындай орусча айтканда скучно, сапатсыз, имараттарында бир жылуулук жок дегенде ушундай бир түшүнүк калыптанып калганда бир четти ичиң ачышат. Себеп дегенде өкмөт бийлик тараптан ошол багыттар мындай жаштарга бир мындай багыт көрсөтүлүп койсо жакшы болбойт беле дейм да. Ооба, ошо мисалы үчүн Казакстанды алалы, жаштардын программасы аябай бай программа. Гранттары көп, ичинде акчалары көп акча коротушат да, жаштарга жана субсидия катары, грант катары, иш-чараларды өткөзгөнгө көп акча коосу. Бизде, к сожалению деп коем, мамлекеттибиз программалардын акчалары жок. Аны өзүбүз, коомдук бирикмелерибиз чогулушуп, өз аракетибиз аркылуу, бирок көбүнчөсү ошо өздүр биздин Кыргызстандык ишкерлер, бизнесмендер бизди колдоп жүрүшөт. Бул жана четтен келген гранттар менен иштебейбиз, биз көбүнчөсү ошо биздин деңгээлде, биздин Кыргызстанда иштеген ишкерлер эле. Мына сиз жогоруда айтып калдыңыз, кыргыз студенттердин ийгиликтери тууралуучу. Анан мындай жагдан биз кедей мамлекет болуп атпайбызбы? Анан мындай да, бир көчөдө бир аз начарыраак турган үй бүлө бар, анан бир аз колунда бар үй бүлө бар да. Мындай карасак жашоодо ошол биринчи үй бүлөнүн балдары ачка болгон үчүн аракетчи болуп калышат. Аракетчил, тырышчаак, бир чети көкпетирээк, анан издемчил да болуп калышат да, изденип, аракеттенип, монтип буйталанып отуруп, акыры бир жыйынтыкка жетет да. Ошо кошуна мамлекеттер бизде сурап атпайбы, эмнеге кыргыздар ушундай дүйнөлүк деңгээлде Enactus эмеде кубокунда ушундай жакшы результаттар көрсөтүп, каяктан келип атат ушу ыкма деп эметсек, ошо жоктуктан экен да. Мындай байкасам, бизде жоктуктан биз аракет кылып, тырышып, бир нерсени үйрөнгөнгө өзүбүз жасаң, өзүбүзгө эле таянып, ошондой жасаганга аракет кылып, биздин балдарыбыз өзгөчө болуп атат да. Аябай өзгөчө болуп атат. Мындай карасаң, бир башка мамлекеттерди карасаң, университетте бүт эмелер даяр. Платформаларда кел беле, колдонсоң эле сонун долбоорлор чыгат. А результаты жок болот. Жыйынтыгы жок болуп атат. Кичинекей мындай бар, бирок аябай төмөн да. А биздин студенттерибиз жоктугунан түнү бою уктабай, эптеп табышып, анан жана жоктуулукта көп киши чогуу кошулуп, чогуу чечкенге аракет кылабы, ушундай бир орустарда мындай, когда ничего нету, все объединяются дегенде. Чогуу мындай биригишип, бир көйгөйдү чечкенге аракет кылып, биз өз кичинекей өлкөбүз. Биригишип кылып атырбыз, бирок бир аз дагы чоңураак деңгээлде болсо, жыйынтыгыбыз көбүрөөк болот, чоңураак болот. Дымагы күчөйүп түшөт. Кечээ бүгүн эфирге тардан чатап экономикалык концепция боюнча бир мындай Бухенвальд
теориясы бар екен. Ал теория боюнча канчалык экономикалык кырдаал акыбал канчалык оор болсо, ошончолук экономикалык жакшы моделдер ортого чыгып калат деген сөзгө ишенесизби? Сиз ошону мындай жаштар менен иштешип көрүп атасызбы ошол нерсени? Себеп дегенде оор замандар кыйын адамдар жаратат деген сөзгө. Туура айтат. Мен колдоном, ооба. Бирок ошол кыйын адамдарыбыз кетип калып атпайбы? Ошо кетирбеш керек болуп атат. Алып калыш керек же кайра чакырып алыш керек болуп атат. Ошо кыйын адамдар бар Кыргызстандын арасында. Ошолорду кайра алып келтирип, ошо өлкөнү өнүктүргөнгө кошуп салымын эметиш керек да. Колдонуш керек. Сиз жаштар менен иштейсиз, бир мына жыл жыйынтыгын чыгарып же долбоордун жыйынтыгын чыгарганда сөзсүз түрдө байланыш үзүлбөйт да сиздечи. Анан бир балким статистика чыгарат турсуз, балким. Ошолордун, ошол каймактардын, жаштардын мыктылары канчасы кийинчерээк бир океандын ар жагына барып кетип калышат, канчасы кайтып келет, дагы канчасы келбей коюшат. Анан мындай жөн эле коридордон чуркап баратканда сүйлөшүп калсаңыз, алардын бүгүнкү жаштардын кыялдары эмне болуп атышат, эмнени каалап атышат? Чет өлкөгө кеткендердин санын биз көзөмөлгө албайбыз, байкабайбыз. Бирок биздин статистикабыз мындайга бөлүнөт. Канчосу жумушка кирип, бир жумушчу катары калып калышат, адис катары же мисалы үчүн канча процент биздики ишкер катары иштеп кетип, башкаларга жумуш мүмкүнчүлүктөрүн же шарттарын түзүп берип атышат. Жумуш шарттарын түзүп берет. 20% биздики ишкер болуп кетет экен, 80% биздики адис катары жумушка киришет экен. Бирок мындай карасак, адис катары десек, мындай жөнөкөй адис эмес, мындай менеджер катары. Ортоңку звенодон жогору башкаруу формасында адистер болуп киришет экен. Биз үчүн бул жакшы показатель да, жакшы индикатор. Гүлбарчын, биз сөздүн башында ишкердик тууралуу баштадык элек. Бүгүнкү күндө мен жанакы IT тармагы деп сизге чейин айтып кетти. Эстонияда Skype программасын Microsoftка сатып 8,5 миллиард доллардын эсебинде Кыргызстан бюджетти жана тышкы карыз менен кошо бүтүп калчу деп бир эле программанын негизинде. Анан IT деген сөздү мен иштесең тиштейсиң деп аббревиатурасын өзүмө чечим эле болгом да. Ай анан иштесең тиштейсиң деп. Бүгүнкү күндө сиздеги алектенип аткан жаштардын катары ошол IT тармагында багыт кандай жүрүп атат? Себеп дегенде бул дүйнөгө иштеп, Кыргызстанда жашап, дүйнөгө иште деген концепт бүгүн жакшы жайылып аткандай сезим калтырып атат да менде. Эми мисалы үчүн ушундай цифровизация да, дигитализация деп коебуз. Биз ошол тармагын биз жаштардын арасында өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз. Beeline компаниясы менен чогуу. Мисалы үчүн Житон деген иш-чара жыл сайын биздики өтөт. Бул жана IT тармактагы студенттерди биз ушундай бир площадка түзүп атабыз. Ал жакта IT студенттер башка студенттер менен чогуу бир долбоорду 2 күн ичинде же 2 жуманын ичинде иштеп чыгаруу деген бир сонун иш-чара да. Анан Beeline компаниянын эң мыкты долбоорун тандап, өзү акча менен поддержка кылып, ошол долбоордун кийин жыйынтыгы болсун, дагы туруктуулугу болсун деп колдошот да Beeline. Мындай байкасам, мисалы үчүн мен деле өзүм IT курска жазылып алгам. IT менеджер, IT менеджер IT проекттов деген бир курстун алып алгам. Ошол курс Codify деген курс, окуу борбор, окуу борборунун 80% биздин студенттер. Ошолор аркылуу билип алгам да, ошо Codify деген борборду. Эң сонун. Гүлбарчын, биз сизге чоң рахмат айталы. Кече жакында кышкы лагериңиздер өтүптүр, ийгиликтүү болду. Өзүм да четин көрүп калып абдан кубандым. Себеп дегенде бир мындай барып жашоодо же көчөдө баратканда мына жаштарды карап бир мындай маанайың үрөйүң түшөт да, мындай караса анчайын жакшы эмес, жаштар кетчүдөй болуп атат. Көбүнүн эсе ойлору миграцияда. Кече күнү сиздердин балдарыңарды көрүп, кайрадан мен дагы жандана түштүм. Ошондуктан чоң өзгөрүүлөрдү азчылык ар дайым жасап келет. 10%. 10% жаштардын арасында 10% балдар өзүнүн потенциалын жогору көтөрүп өнүктүрсө, калган 90-у
ошолорду карап аракет кылышат экен. Аркасынан тартылады. Ошондуктан бизде дагы мүмкүнчүлүктөр зор. Чоң рахмат. Балдарыңызга салам айтып барыңыз. Сизге рахмат. Сиз балдарыңыз көп да. Дагы буюрса көп жерден көрүшөбүз. Анда эмесе бизде конокто Enactive Кыргызстан коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Гүлбарчын Сүйүнова болду. Биз сиздерге эфирден пайдаланып ортодон мода дүйнөсүнөн чакан бир сюжет тартып алайлы. Андан соң финанс жана экономика тармагы боюнча Зайниддин Жумалиев агайыбыз менен маектуулантабыз. Прерафаэлиттер сүйүү жана каалоо. Ушундай наам менен Миландын падышалык сарайында көргөзмө ачылды. Экспозицияда 18 сүрөтчүнүн 80ден ашуун сүрөттөрү коюлган. Кылымдын искусствосунун жаркын багыттарынын бири козголчулукка сүйүү жана өткөндү урматтоо менен белгилүү. Башында прерафаэлиттердин бир туугандыгы жашырын уюм болгон. Аларды падышалык художестволор академиясынын салттарына болгон протест бириктирген. Алар британдык искусствону модернизациялоого аракет кылышкан. Ошентип алар өздүк сулуулук дүйнөсүн жаратышты. Алар мифология, романтика жана поэзиядан илхом алышкан. Мифология, романтика, средневековья и, конечно, поэзии. Бул сүрөттү Джон Эверетт Миллиас 12 жашында тарткан. Ал падышалык искусство академиясынын эң жаш сүрөтчүсү болгон. 11 лет, а эту картину он написал в 12. Мүмкүн бул жаш сүрөтчүнүн чыгармалары жок болсо, дүйнө прерафаэлиттердин бир туугандыгы багыты жөнүндө эч качан билбей калмак. Бир туугандык жаш сүрөтчүлөрдүн флоренциялык сүрөтчүлөр, так айтканда Рафаэль жана Микеланджелодон мурун сүрөт тарткандар менен болгон руханий байланышты түшүндүрөт. Джон Эверетт Миллиас негиздөөчүлөрдүн бири болду. Ал дүйнөгө таң калыштуу кооз жана руханий живописти көрсөттү. Ошондуктан көргөзмөнүн биринчи залы анын чыгармачылыгына арналды. Джон 1829 жылы Саутгемптонда туулган. Анын таланты кичинекей кезинен эле байкалып, 9 жашында ал сүрөт тартууну үйрөнө баштайт. Ата-энеси баласынын касиетин билгенде, алар үй бүлөсү менен Лондонго көчүштү. Джон падышалык искусство академиясына тапшырып, 2 жылдан кийин сүрөтү үчүн күмүш медали менен сыйланган. Ал эми 4 жылдан кийин анын сүрөтү академияда эң мыкты деп эсептелет. Кийинки жылы анын башка сүрөтү алтын медали менен сыйланат. Полотно «Нападение колена Вениаминова на дочерей Силаама» награждается золотой медалью. Сүрөтчүлөрдүн чыгармалары башкалардыкынан детализация менен айырмаланып, реалдуу көрүнүшкөн. Ал эми Миллиастын чыгармаларынын бирин прерафаэлиттердин гимни деп эсептесе болот. Считать гимном прерафаэлитов. Бул белгилүү Офелияны Джон Эверетт Миллиас 1952 жылы Гамлет пьесасына тарткан. Гамлет.
1948 дүйнөлүк искусство тарыхы жана Джон Миллиас үчүн өзгөчө маанилүү болгон. Ал Данте, Габриэль Розетти жана Холман Хант менен таанышып, алар биргелешип искусствонун жаңы багытын прерафаэлитти негиздешкен. Живописи 19 века. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси бул күнүмдүк оокатыбыз, күнүмдүк жеп аткан тамак ашыбыз, күнүмдүк колдонуп аткан күйүүчү май азыктары жалпысы келип ушул экономика багыты. Бул боюнча бизге финанс жана экономика мына жаңы өкө биригишти билесиздер. Финанс жана экономика министринин региондор аралык башкы башкармачылыгынын жетекчиси Зайниддин Жумалиев агайыбыз келип турат. Зайниддин агай, куш келипсиз. Рахмат келип бергениңизге. Жумуштарыңыздар бүгүн көп болуп атат. Себеп дегенде ошол жаңы бийликтин келиши менен жаңы саясат жүргүзүлүп, оптимизациялоонун негизинде финанс жана экономика министрликтери бирикти. Анан бул биригүүгө кайсы бир деңгээлде дагы өзүнчө бир сын пикирлер айтылып атат. Сиз ушул сектордо көп жылдан бери иштеп, ишмер жүргүзүп атасыз. Кандай болот ушу биригүүнүн жолдору кандай болот? Бир ай убакыт берилиптир. Бир ай убакыт эмнеге берилди сиздерге? Эми азыр баягы уюштуруу маселелери азыр абдан кызуу жүрүп атат. Ошо ар бир эми мурун болсо экономика министрлиги эле болуп аталып жүрсө, азыр болсо экономика жана финанс министрлиги деп аталып калды. Ошон үчүн бул жерде эки министрлик, чоң министрликтер кошулуп аткандыктан, анан биздин алдыбызда дагы министрликтин алдына 3-4 чоң баягы дагы мамлекеттик органдар биздин алдыбызга келип атат. Буга чейин ошо правительствонун алдында болгон эмелер, 4 деген экономика жагынан, финанс жагынан дагы бул абдан чоң министрлик болуп эсептелет. Эми мунун баары деле ошол мурун деле ошондой эле иш алып барчубыз. Анткени политика ошо экономика министрлигинин алдында болгондон кийин ошол эле саалык инспекциясы же болбосо бажы инспекция, булардын баары тең антимонополия, гос собственность, ошолордун баары эле биз менен чогуу эле кызматташып жүргөн мамлекеттик органдар болчу, бирок алар өкмөткө карачу да. Азыр экономика жана финанс министрлигине карап атат. Азыркы учурда ошол уюштуруу иштери, ошол штаттык түзүмдөрдү, ошол эле биздин функциялар дагы көбөйүп атат. Ошолордун баарын тең азыр жазып, ошолорду талкуулап өкмөттүн кароосуна берилип атат. Мына бул жактан сиз ушул министрликке карата региондор аралык башка башкармалык деп жазылып турат да. Бул сиздердин негизги функционалдык кызматыңыздар, негизги атыра турган иштериңиздер кайсы багыттарды, кайсы секторлорду камтыйт ошондо? Эми бул жерде мындай да, мисалы үчүн биздин ошо башкармалыгыбыздын бөлүмдөрү ар бир областтарда бар да. Алар болсо 5-тен 4-төн ар бир областта биздин ошо кызматкерлерибиз иш алып барышат. Штаттык эмеси бар да, штатыбыз бар. Анан алардын милдети бул мисалы үчүн Чүй областын алып карай турган болсок, Чүй областындагы бардык ошо реальный сектор деп коебуз. Ошонун ичинде кандай экономика жагынан кандай өсүштөр болуп атат, кандай кемчиликтер болуп атат, же болбосо кандай бир жардам, экономика жагынан жардамдар керек. Андан тышкары ошол жердеги баарлардын турукташып турганы, же болбосо өсүп кетиши, же болбосо түшүмдүүлүк эмнеге аз болуп калды, эмне үчүн бир предприятие туруп калды, анын себеби эмне,
Biz ошонун баарын тең ар бир ай сайын бир анализ жасайбыз да. Ошол анализден анан кийин баягы көргөзүлүп турат да. Бул мындай себептен, бул мондай болуп атат. Тигил жерде мисалы үчүн предприятие ишкана иштей албай атат, же болбосо ошонун ар кандай бир себептерин биз изилдеп чыгып, анан биз көбүнчө ошол жардам катары, мисалы үчүн жардам мындай биз өзүбүз айтабыз да, ошо жетекчилерге же болбосо заводдун же башка эмелердин жетекчилерине кайрылабыз, же болбосо аларга баягы көмөктөшүбүз керек болуп калган учурлар дагы бар да. Ошон мезгилде эмне кылышыбыз керек? Өкмөт тарабынан кандай жардам керек деген бир маселелер туулса, биз ошолорго жардам түрүндө дагы бергенге даярбыз, берип жүрөбүз да. Эми мына сиз дагы ошо негизги көйгөйлөр айтып кеттиңиз, эл арасында мамлекеттин, бийликтин эң негизги бирден бир максаты бул элдин курсагын ток кармаш, айлык маянат, социалдык төлөмдөр жана башка айтканда мунун бардыгы экономика. Анан ал эл арасында ошо экономика дегенде эле биринчи кезекте суу майдын, нандын, дасторкондогу эң баягы дан азыктардын, сүт азыктардын, эт азыктардын ошо баягы баалары болуп атат да. Бүгүнкү күндө интернеттер жакшылап мониторинг кылып атасыздар. Бүт эле жерде ошол баалар асманды чапчып атышат. Марипов мырзанын айткан сөзү элдин да бир аз туура эле айтты негизичи. Оор, ооба 5600 сомго жашаган оор деп. Бирок элдин курсагы ачка түшүнүп турасыз. Курсагы ачка кишинин кыжыры да кайнап турат да. Түшүнүктүү нерсе, байламтасы күчтүү. Анан ошол боюнча кандай пикир айта аласыз? Жалпысынан баалардын өсүшүнүн негизги себептери эмнеде болуп атат? Бул саясий кризиспи, же дүйнөлүк постпандемийный көрүнүштөр болуп атабы, же бардыгы кошулганда себептер чыгып атат? Анан муну канткенде биз басаңдата алабыз? Буга кандай аракеттер жасалып атат? Эми бул жерде абдан эле мындай көлөмдүү суроо берип атасың да. Чын эле бул баягы пандемиядан эң биринчи бул Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзү боюнча бул чоң ушу оору болду да. Бул жерде дүйнө жүзүнүн баары, ар бир мамлекет бекинип алды. Мына былтыркы жылкы нерсени айтып атам. Соода чек аранын баары жабылды. Ар бир самолеттун каттамы, же болбосо баягы машина менен жүк алып келгендердин баары тең кээ бирөө токтоп калды. Андан кийин баягы мына бизде сентябрда, 10 сентябрда мисалы үчүн Торгарты ачылды да, ага чейин токтоп турду да. Бирок ачылгандан кийин деле пандемия өзү токтогон жок да. Өзүңөр билесиңер, эми Кыргызстанда дагы, башка мамлекеттерде дагы, Европада дагы. Анан Кыргызстан өзү баягы көбүнчө сооданы сырттан алып келет да, өз товарларды. Бул бизде мисалы үчүн ошол эле силер айтып аткан суу майга токтоло кетсек, бул Кыргызстанда бир былтыркы жылы бир 7000 тоннанын тегерегинде биз өзүбүздүн ошо ички майыбыз менен камсыз болдук. 7000 тоннага болгону да. Калганын баарын тең биз алып келип аттык. Мына биз 44000 тонна май алып келдик былтыркы жылы. Мына ошондо эми мындан дагы бир 60-70 миң тоннанын тегерегинде керек боло турган болсо Кыргызстанга суу майы да, ошонун бир 10%ке жетпеген майды өзүбүз чыгарабыз дагы. Калган бардыгы сырттан алып келинет. 90%-ын мына башка жактан алып келип атабыз. Бирок ошо баанын көтөрүлүп кетиши бул ички рыноктон эмес, а сырткы ошо алып келип аткан биздин поставщиктер ошолордон көп мындай зависетип атат да. Анткени ошол эле Россияда деле, Казакстанда деле
баалар көтөрүлүп атат. Бул бир эле Кыргызстандын ичинде көтөрүлгөн жок, баардык жерде баа көтөрүлүп атат, дүйнө жүзү боюнча көтөрүлүп атат. Анан булардын баары тең ошол ички рынокко келип эле ошо баага келип такалып калып атат. Экинчи бир чоң дагы бир маселе бул биздин сомубуздун курсу өйдөлүп кеткенинде. Мисалы үчүн 69 болуп атса, азыр мына 84,5 болуп атат да, 85ке жетип турат. Ошол бул дагы ошол биздин сырттан алып келип аткан товарларыбызга баасы көбөйүп аткан ошол. Бул бир эле суума эмес, мындан башка дагы кант, биздин кумшекерди дагы ошондой эле. Бирок кумшекерге токтоло кетсек, мисалы үчүн бизде Чүй областында эгерде 19-жылы бир 14,5-15 миң гектардын тегерегине кант кызылчасы айдалып, биз ошондон 2 заводубуз, Кайынды кант, ошондой эле Кошой, Сокулук районундагы 2 заводдон чыгарган кумшекерибиздин көлөмү бир 98 миң тоннага чейин жеткен да. Бул эмнени айтып турат? Бул где-то бир 90%ке чейин биз өзүбүздү камсыздандырганга үлгүргөнбүз да. Бул 2-3 жылдын эмеси ошо бир 100 миң, 90 миңдин тегерегиндеги кумшекер алып атканбыз. Былтыр болсо ошол кумшекерди мына былтыркы жылдын 20-жылдын урожайы менен биз бир 52 миң тоннанын тегерегинде гана алып калдык да. Мына бул дагы почти бир 50% болуп атат. 50%-ын башка жактан алып келгенге биз мажбур болуп атабыз да. Сырттан алып келгенге. Агай, сиз жана экономист катары билесиз да, экономика деген бул татаал бир организм, адамдын тулку боюнда эледич, бул жакта башталган процесстер сөзсүз түрдө башка бир жеринен чыгат, ушундай бир чырмалышкан чоң бир субстанция десек да болот да экономиканын. Жөнөкөй карапайым элдин, урматтуу өкмөт, бийлик биздин тамак аш продукциянын баасын төмөндөтүп бергилечи деген бир талап болуп атат да. Экинчи талап маянандын жөнүндө дагы ал жөнүндө да көп эметелекпиз да. Сиздин бажомолуңуз боюнча өкмөттүн бүгүнкү жасап аткан саясаты, бүгүнкү кылынып аткан ошол оптимизация, реструктуризациянын негизинде качан ошол элдин суроо талабы ишке ашат деп мындай божомолдоп айта аласыз? Мен ушу бир нерсени ар дайым айтып келем да. Мисалы үчүн ошол эле биздин ишкерлер болобу, же болбосо ар бир жаран болобу, биз биринчи өзүбүздөн баштасак дейм да. Вот мына мен ишкермин. Мен налогту кандай төлөйм? Же болбосо мен эл ташыйм, машинам бар. Же болбосо мен дагы башка бир ишкерлик кылам. Мен ошону туура төлөп атамбы? Ар дайым төлөймүнбү? Ошо төлөмүм канча деген бул эң биринчи суроо өзүбүздөн башташыбыз керек да. Анан эгерде биз өзүбүздүн өкмөттүн капчыгын айта турган болсок, бюджетин да, ошол бюджетте мына былтыр 29 миллиард сом дефицит бюджет болду да. Эми былтыркыны биз баарыбыз түшүнөбүз. Былтыр ишкерлер да иштей албай калды жакшы. Соода дагы аз болду. Бир эле пример, эгерде биз 2 миллиард доллардын тегерегинде товарды Кытай эл республикасынан Кыргызстанга алып кирип жүрсөк, кирип атсак, биз былтыр 3 эсе аз келди да. Анын эмес айтып берип атам да. Ошонун зыяны, ошонун кедергиси да бүгүнкү акыбал. Азыркы ошолордон чыгып аткан зыяндар мына аз болуп атат. Анан мен дагы эле ошол өзүбүздөн баштасак да. Анан бизде көмүскө деген
экономиканын эмеси бар да. Эми муну баарыбыз Кыргызстанда баары билет. Бул финансовый институттардагы алар дагы айтып атат. Бир мен эми азыр мындай эле айтайын, бир 30% тегерегинде да. Бул эгерде биздин бюджет бир 2 миллиарддан ашык доллар болуп атса, 170-180 миллиард да. Эгерде дагы бир 30%ды кошо турган болсок, бизде жанагындай дефицит бюджет болбой, профицит менен ошол убакта анан кийин так бизде могу 10 миллиард же 20 миллиард же 30 миллиард ашып калды. Биз ушуну пенсияны мынчага көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Же болбосо жанагы соц выплаталарды муну дагы 5 эсеге көбөйтсөк болот деген мүмкүнчүлүк анан ошондо пайда болот эле да. Көмүскөнү эми өзүңөр билесиңер, ар кандай жол менен ошол алынбай калып атат. Ал жагы саясий талага өткүзүп атпай көмүскө экономиканын үлүшү. Эми мына ушунун баары тең баягы биздин экономикага чоң таасирин тийгизет да, тийгизип атат. Ошон үчүн бул бир эле өкмөттө иштегендер же өкмөт башчысы же болбосо ушу өкмөт эле эмес, муну жапыр ушу баардыгы ошо биздин эл менен кошо деп атат. Ишкерлер менен кошо. Ишкерлер салык төлөөчүлөр менен кошо деп атат. Салык төлөөчүлөр. Агай, мындай болот да. Баары айланып келип жанагындай эме. Анан эми бул бир эле биз ошолорго эле шылтап коюп отурган жерибиз жок. Ошо өкмөт деле ошону абдан түшүнүү менен эле карап атат да. Мына биз мисалы үчүн бир жылда бир 6,5 миллиард сомдун тегерегинде бул Айыл банктын через Айыл банк аркылуу жана кредиттер, бул жеңилдетилген кредиттер да. Ошол 6% бар, 8% бар, анан мал алабыз дегенге 10%ке чейин ушундай кредит бөлүнөт. Бул 3 жылга чейинки ар кандай эмес срок менен да. Ошолорду алып жылына бир 6,5-7 миллиард сомго чейин ошондой кредит бөлүнөт. Бул бир эле Айыл банк эле эмес, башка РСК банк бар. Андан тышкары Кыргыз-Орус фондусу бар. Ал жерде мына башында 500 миллион доллар менен түзүлгөн башталган Кыргыз-Орус фондусу. Ошонун азыркы учурда ушу бир 400 миллион доллардын тегерегинде айланып кредит бөлүнүп, миңдеген проекттер иштеп жатат да. Бул дагы льготный кредиттер. Бул дагы түрткү, бул дагы ошол өкмөттүн кылып аткан аракеттери. Эми ошол бөлүнүп аткан кредитке бөлүнүп аткан акчалар жетеби же жетпейби бул маселе да. Мына ушул жерде дагы чын эле бул кредитти мисалы үчүн ошол дагы бир эсеге көбөйтсө боло тургандай да. Эми аны биз эле өкмөт эртең эле көбөйтүп беребиз дей албай атпайбыз. Анткени өкмөттө дагы ошол акча, ошо каражаты тартыш болуп атат. Бизде баягы социально ориентированный бюджет деп аталат. Туура. Эң биринчи ошо бизге ошо мектеп, ошол эле бала бакча, больница, мына былтыр эле 4 чоң Нарындагы, Оштогу, Бишкектеги жана инфекционный больницалар салынды да. Буларга бир 200 миллион сом тегерегинде акча жумшалды. Андан тышкары канча больницалардын баары тең
ремонттон өттү. Канча больницалар, 27 больницага жана кислородный концентрат деп ошонун установкалары коюлду. Булардын баары чоң акча менен бүтүп аткан нерселер да. Агай, сизге бир жыйынтыктоочу суроо, эгер мүмкүн болсо, мындай кыскара жыйынтыктап жооп берип койсоңуз, жана сиз айтпайсызбы, салык төлөөчүлөр, ишкерлер салыгын төлөгөндөн баштаса, бул дагы бир салык төлөө маданияты жогоруласа деп атасыз да, жалпысынан себеп ошол акча барып бюджетке конот, бюджеттен анан ары анан тамыр болуп жайылат да. Анан бирок билебиз да баарыбыз, бийликке болгон, өкмөткө болгон ишеним абдан пайызы аз. Ишеним болбогон жерде келишим дагы болбойт да. Анан ошол багытта мына баарыңыздар бириктиңиздер, эми ушул жана кыскача өкмөттүн негизги багыты ачыктык болуш керек да. Ошол саясатты сактайын деген ниетиңиздер менен турасыздарбы бүгүн? Эми албетте өкмөт эч качан бир нерсени ошол элден мындай көмүскөдө калып калсын же болбосо ошол билбей эле койсун деген бир да мындай ой жок болуш керек, андай болбошу да керек да. Экинчиден ошол эле мен жанагы айтып аткан, именно иштеп аткандардын салыгы эмес, иштеп анан кийин төлөбөй жаткандардын салыгын айтып атам да. Эми көп эле баягы көрүнүп деле жүрөт алар андай эмелерчи. Ошол бир жакшы, мен дагы бир жолу айтып атканым, ошон үчүн ошол бир патриоттук бир сезим болсо деген ойда. Өкмөт албетте баягы көзөмөл дагы болуш керек. Экинчиден ошо өкмөткө дагы ошол биздин эле жарандарыбыз жардам болуш керек. Жардам деген ошо өзүнүн закон ченемдүү, мыйзам ченемдүү иш менен алектенип, положенный баягы эмесин, налогторду төлөө. Ошондо гана биз жанагындай бир жетишкендиктерге же болбосо жанагындай маянаны көбөйткөнгө, пенсияны көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк алынат да. Мындан муну биз туура жыйынтык чыгарышыбыз керек да, бул нерседен. Азыр мен элдерди түшүнөм, туура эле жанагы 5,5 миңдин тегерегинде акча менен азыркы шартта жашоо абдан эле кыйын. Бирок ага карабастан Кыргызстанда чоң мындай келечек бар деп ойлойм да. Келечек бар, анткени ошо биздин эле өзүбүздө колдонулбай жаткан көп мындай производственный мощность деп да. Биз өзүбүз эле суу майды чыгарганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биз өзүбүз сүт менен, ун менен, май менен, кумшекер менен баягы күнүмдүк керектелүүчү товарларды өзүбүз мындай өзүбүз камсыздандырып алганга жакшы эле бир возможность бар. Буга мына азыркы жердин 80-85%-на чейин жеке менчик. Каалаган нерселерди тиксе дагы болот, ошону өндүрсө дагы болот да. Сизге чоң рахмат айтабыз. Силерге күч кубат берсин, себеп дегенде чоң жоопкерчиликтер турат алдыңыздарда. Финанс жана экономика министрликтери бириккен, ошол бириккен финанс жана экономика министрлигинин региондор аралык башкы башкармалыктын жетекчиси Занидин Жумалиев агабыз бизге өкмөт тарабынан позициясын айтып берди. Рахмат. Биз болсо эфирибизди жыйынтыктайбыз. Иш күндүн кечи телебөрүсү бүгүн жалпысынан Кыргызстанда болгон экономикалык абалдын, кырдаалдын ар тарабынан жаштардын көзү менен, эксперттердин көзү менен жана өкмөттүн көз карашы менен талдаганга аракет кылып көрдүк. Биз да сиздерге келе аткан кечиңиздер көңүлдүү уланышын каалайбыз. Дайыма дасторконуңузда нан болсун дагы, дан толсун. Канткен күнү дагы биз буга чейинки тарыхта мындан дагы оор күндөрдү өткөргөнбүз. Буюрса ынтымакташып, бирибизге маданият, мамлекетибизге бир жогорку маданият менен, жакшы бир түшүнүк менен мамиле жасап, сөзсүз түрдө жаңылануу дооруна түшөбүз деп ишенем. Анда эмесе эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.